Салам Кыргызстан, Хутман Гечи менен Бишкек, Түз Бареншта ТВ1 чекитке каналы, жана Гечтин кезекчиси мен Эркинбек Нурбаев. Кайсы Гечтин десеңиздер, иш күндүн кечи өз ишин улантат. Биз бүгүн сиздер менен кызыктуу маек курабыз. Бүгүн бизде конокто экономист, эксперт Элдар Абакиров, жана ошондой эле саясатчы, саясий таануучу Равшан Жээнбеков болот. Ортодо кызыктуу сюжеттер, жакшы маалымат, жана албетте жагымдуу музыка. Дал ушул музыка дүйнөсүн биз азыр биринчи болуп эфирде баштайбыз. Биринчиден маанайыбызды көтөрүңкү кылып алалы, андан соң келген коногубуз менен маек курабыз. Алдыда жаштар сүйгөн Баястан жана Зая аталышы зыңк деп аталат экен. Андай болсо бардыгы зыңк болсун. Кеттик. Темир тулпарга конуптур, тебенде кийсе жарашып, табитти батыр болуптур. Тегерек четин тердетип, терең сөз терип болуптур. Терме сөз рептен берип, тентектигин койбоптур. Эй, челеп берүүдөн бүт телефонбу толкунданбай, толкунданбай уккан барбы мени жукунбай. Жуктурупсуң Баястанды музыкасын басын, рептен басымын, кепчи насыл, мага кереги жок акча, мага кереги жок тапанча, сүйлөбөймүн сага ашыкча, mende pare, mende pare, mende pare, mende pare, mende pare, сүйлөбөймүн ашыкча, mende pare, жактырасыңбы, жактырбайсыңбы, жадырап төгөм сап, жамандайсыңбы, жымындайсыңбы, ашкере заман ба. Сенин ашкерегиңде реп кана, жаш калемиңде реп кана, түш түндөрбү, иш күндөрбү, башыңды Баястан жеп кана. Машинадамбы, сушу бардамбы, ашканадамбы, ташталадамбы, каякты караба, ар жерде заманба. Баястан ырлары кулагын такалап, жаманын жакалап, макалга лакабын, жаңыча чаптады, жактырган чадады, жаппаган чыдады, жадады, балады, баланын чатагы чын эле. Мага кереги жок акча, мага кереги жок тапанча, сүйлөбөймүн сага ашыкча, менде бар, менде бар, менде бар. Гечтин кезекчиси Эркин Нурбаев. Анда эмесе урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер билгендей ТВ1 чекитке өзүнүн ишин мына жаңыдан баштап, алгачкы кадамдарыбызды алга көрөй, алдыны көздөй шилтеп жатабыз. Аны менен катар мен сиздерге, бизди көрүп жаткан телекөрүүчүлөргө айта кетерим, азыр сиздер биздерди социалдык түйүндөрдөн көрө аласыздар. Бул Facebook, Одноклассники жана ошондой эле YouTube баракчабызда. Ошондуктан сиздер ошол жаңы технологиялардын күчүн пайдаланып, бизге дал азыр түз эфирге суроолор жөнөтсөңүздөр болот. 0708 996 996. Ал эми ушул эфирибиз жазылгандан соң биздин канал жалпы кыргызстандык каналдар сеткасына чыгат. Сапаттуу картинка десек болот, жана албетте кызыктуу маек бизди алдыда күтөт. Алдыдагы коногубуз экономист, эксперт, Кыргыз Республикасынын президентине шайлоого катышат турчу дагы бир талапкер Элдар Абакиров. Саламатсызбы, кутман кечиңиз менен. Саламатсыздар, кутмандуу күнүңүздөр. Келип бергениңизге чоң рахмат. Элдар мырза, биринчиден айтып кетсеңиз, мына сиз өзүңүз убагыңызда окуу жайды Боордош Казакстан мамлекетинде бүтүргөн экенсиз, маалыматтын коопсуздугу тармагында, IT тармагында, андан соң жеке ишкерлигиңизди улантып келатасыз. Анан ушу сиздин Элдар Абакиров biz buga чейин экономика министрлигинин орун басары катары деп таанып келгенбиз. 3 жылдан ашуун иштедиңиз. Саясат айдыгына, саясат талаасына кирип келүү, ошондой эле аны катарында баягы саясий партиянын атынан
Ушу болуп өткөн шайлоого катышуу чечими кандай келди? Кандайча сиз эксперттик жана кандай айтсам, министрлик талаасынан ушул саясий талаага келдиңиз. Эмне түрткү болду ушул себептер? Бул жерде эркин адам өсүү маселеси бар да. Биринчиден адам өзүнүн башынан тамак ашты ойлойт экен, курсагын ойлойт экен, мындай идеги өзүнүн үй бүлөнүң мындай камсыздоосун. Андан кийин ал маселе чечилгенден кийин туугандарга жардам берет экен, айылга жардам берет экен, анан колдон келишинче кийин өз мамлекетиме да, элиме да салым кылайын деген ой болот экен да. Биз деле ошол процесстерден, этаптардан өттүк деп айтсак болот. Башында билимге умтулдук, сыртка барып окудук. Анан ошол жерден жумуш издеп, жумуш таптык. Кийин болсо өзүм ишкерлик кылайын деп ишкерлик кылдык бир 10 жылдан ашык. Анан ишкерликте даалай көйгөйлөрдү көрүп, ушу бир топ бизнес ассоциацияларда соода өнөр жай палатасында иштедик. ЖИА деген ассоциацияда иштеп, жалпы бир тармак, курулуш тармагы, финансы тармагынын кызыкчылыктарын ойлонуштуруп, жалпы ишкерлердин көйгөйлөрү менен талкуулоо болуп, бир топ өкмөттөр менен ошонун үстүнөн чечүү жолдорун сүйлөштүк. Ошонун аркасы менен бизди министрликке чакырган. Министрдин орун басары болуп иште, кел эми сен көйгөйлөрдү жакшы билет экенсиң, кел иштеп чечип көр депчи. Биз чындыгында чечкенге аракет кылдык ошол жерден 3 жыл иштеп. Эми кандай иштедим аны жалпы эл, ошол эле коллегаларым баалашы мүмкүн, бизнес чөйрө баалашы мүмкүн. Эми мен ал жөнүндө сөз айтпай эле коеюн. Бирок бир топ аракет кылдык. Бирок бир 2-3 чоң маселени биз курч көтөрүп, кырынан койгондо бул ошол эле эркин экономикалык аймак Бишкекте бир топ көйгөйлөрдү туура эмес акча колдонуу маселесин көтөрүп күрөш болду. Анан ошол эле бажы тармагында биздин эсеп кысап статистика көрсөткөн цифралар боюнча бюджетке бир топ акча түшпөй калат деп ошондо постторго видеокамера коелу, база данных менен байланыштырып ушул акчалар урдалбагандай кылып бир система коелу, адам фактарын жокко чыгаралы деп аракет кылдык. Бирок акыры эмне болду? Акыры бизди система чыгарып жиберди өзүнөнчү. Анан чындыгында ичиң күйөт экен да. Эми көчөдө көрүп атабыз эмне болуп атат. Канчадан кыйналган кишилер бар. Мына Бишкектин тегерегинде канча деген конуштар бар. Свет жок, суу жок кээ бир жерлерде. Жашоо жалпы абалы өтө оор. Жумушсуздук. Мен ойлойм Кыргызстанда эң күчтүү балдар, кыздар биригип алып, чын ниеттен жакшы аракет кылса, ошондо гана бир жылыштар болот. Бирок ал кишилер ошол чыныгы ошол өкмөткөбү, башка бийлик бутактарынабы, ошол эле жогорку кеңешкеби барып чогулуп, чын жүрөктөн эң алдыга Кыргызстандын кызыкчылыгын коюп, жалпы элдин кызыкчылыгын коюп, күнү түн иштеш керек. Ошондо жылыш болот. Ал албетте күчтүү адистер болуш керек, чынчыл, таза адамдар болуш керек. Ошондой адамдарды көбүрөөк бийликке алып келели деп өзүбүз да ошонун үстүнөн күрөшкө түштүк. То есть система өкмөт мүчөсүн оңой эле сыртка чыгарып жиберет экен. Жогорку кеңешке келсең, кандайдыр мүмкүнчүлүк болот экен. Өзүң ошонун бир мүчөсү болуп, ошол жерге күчтүү кадрлар топтоп Кыргызстанда бир чоң өзгөртүү жасаганга мүмкүнчүлүк болот экен. Эми жогорку кеңешти биз көрдүк, кандай болду. Добуш сатып ала болду, ошого жалпысынан бир топ партиялар эл наараза болуп, кандай өзгөрүү болгонун өзүбүз көрдүк. Анан бийлик ушул президенттикке шайлоону коюп койду. Анан бул жерден да өзүбүз колдон келген салымыбызды кылабыз деп биз да бул жарышка чыктык. Бул жарышка чыктыңыздар. Мындай бир суроо оюма келип атат да. Азыркы дагы да өзгөрүлө элек Конституциянын ошол Конституцияда жазылган парламенттин иштөө ыкмасы боюнча кайсы бир партия парламентке өтсө, өзүнүн партиясынын катарындагы партиялаштарды кийинки баягы өкмөт курамына сунуштоо иретин киргизет. Анан коалициялык көпчүлүк жана азчылыктын сүйлөшүүлөрүнүн негизинде өкмөттүн курамы түзөлөт да. Сиз учурунда Атамекен партиясында шайлоого аттангансыздар.
партиянын ичине киргенде ошол биринчи суроо эмне үчүн партия Атамекен партиясын тандадыңыз жана ошондой эле ошол партиянын ичинде сизди ошол дал экономикалык өнүктүрүү багытында министрлик креслого сунуштоо болот беле, ошондой сүйлөшүүлөр жүрдү беле деген суроо кызыктырып атат. Эми биз ушул 2020-жыл мага жалпы бир шайлоо жылы болуп атат. Биз ошо январь айында Жанар Акаев, Сейтек Качкынбай болуп сүйлөшүү жүргүзүп, биз жаштарды бириктирели деп бир платформа түзгөнбүз. Ал ошол Кыргыз либерал демократия партиясы деп ошонун үстүндө бириккенбиз. Анан биздин эң негизги максат ушу жергиликтүү бийликтерге катышалы деп биз Ош, Каракол, Токмок 3 шаардын жергиликтүү кеңешине жарышка катышып баштаганбыз. Бирок пандемия болду, коронавирус илдетинен. Карантинге баарыбыз бекилдик. Шайлоо болбой калды. Биз өзүбүздү мындай таанытканга үлгүрбөй калдык деп айтсак болот. Командабызды кеңейтип, өзүбүздү кенен таанытып, жаштарды көбүрөөк бириктирип, жогорку кеңешке биз мындай айтканда күч, ресурс чогултканга үлгүрбөй калдык деп айтсак болот да. Ошол себептен өзүбүздүн бир принциптерибизге, духубузга туура келген бир команданы тамдаганга туура келди. Албетте өзүбүз чыксак аракет болот болчу, жаштар бирок менин оюмча шанс өтө эле төмөн болмок. Элдерге да чыкканда да кээ бирде ачык суроо берип атты. Ушул суроону эмнеге силер өзүңөр чыккан жоксуңар, эмнеге Атамекен менен чыктыңар деп ачык кайра сурайсың. Эгер өзүбүз чыксак кандай ойдо болот элеңер десек, алар айтат, эми жаштар жакшы аракет кылып атыптыр, буюрса келечекте өтөт деген. Мунусунда эмес бирок. Мунусунда эмес депчи. Бирок биз ага макул эмеспиз. Дагы кийин 5 жыл бул чоң мөөнөт. 5 жылда эмне болуп кетет? 5 жылда өлкөнү жакшы эле өнүктүрүп койсо болот. Ошол себептен биз Атамекенде өзүнүн кандай бир туруктуу өзүнүн электораты бар. Биздики да бир электорат бар. Ошол эки электорат бирсе, буюрса өткөнгө жакшы шанс болот деген ниетте биригип, чогуу иштедик. Анан жалпы партиянын духу дагы бекем, күрөшкө бекем, өзүнүн принциптерине таябаган кишилер болгондуктан бизге ал жагынан туура келди да. Экинчи суроо, сизди баягы өкмөт курамына сүйлөшүүлөр дегенде дароо ушундай көрсөтмөлөр, ичара сүйлөшүүлөр болду эле? Анан ал жерде баягы Абылгазиев премьер-министрден кеткен кезде ордуна жанагы техникалык премьер-министр керек болчу да. Анан чындыгында ал боюнча кабарым деле жок болчу. Ошо партия мүчөлөрү өзүлөрү отуруп кеңешип, мени ошо премьер-министрликке сунуштаганга чечим чыгарышыптыр да партиянын атынан. Анан албетте эл үчүн иштеп бериш керек деген принцип менен мен макул болгом. Бирок анда албетте Жээнбеков тарап, бийлик тараптан Кубатбек Боронов өттү премьер-министрликке. Бирок андай сөздөр болгон, партиянын атынан премьер-министрликке чыгарабыз деген. Эми дагы бир мени кызыктырып турган маселе, сиз жогоруда айтып өттүңүз, мен буга чейин 3 жыл экономикалык өнүктүрүү министрлигинде эмгек кылгам, бирок ошол чыныгы сиздин оюңуздагы реформаларды, өзгөртүүлөрдү, түп тамырынан болгон максаттарды системанын ичине жасоо оор экен. Мен ошол жогорку кеңеш аркылуу, ошол бийлик бутагы аркылуу келсем деген оюмдан чыккансыз деп шайлоого айтып өттүңүз. Анан аны менен катар Атамекен партиясындагы сиз менен кошо партиялаш болгон, өзөңгүлөш болуп жүргөн адамдарды жалпы ошол саясий кыймылды принциптерине бекем турган кыймыл деп белгилеп өттүңүз. Эми ошонун негизинде сиздин партиялаштарыңыз Эльвира Айым Сурабалдиева жана Тилек Токтогазиевдин ушул 5 октябрдан кийинки болгон окуялардын негизиндеги алардын дарегине түшкөн сунуштоого макул болуп киргендигин кандай бааладыңыз? Мен оюмча биз бири-бирибиздин чечимдерибизди урматтаган үйрөнүшүбүз керек да. Эми адам баалаганда, эгер ал уру болбосо, калп айтпаса, 200 болбосо, мындай ушундай бир чоң бир адамдын бир туура эмес көрүнүштөрү болбосо, адам сыпаттарын, мен оюмча башка жагынан ар бир адамга биз урмат менен мындай жакшы сыймамиле жасашыбыз керек. Эми Тилек өзү жаш жигит, 30 тегерегиндеги. Ал өмүрү мамлекеттик кызматта иштеген эмес, ага бир тажрыйба алыш керек, үйрөнүш керек. Анан ошол айыл чарба тармагында бир топ өзүнүн идея, сунуштары бар. Ошол жагынан сунуш түшкөндөн ал макул болуптур. Мен албетте анын чечимин сыйлайм. Эльвира Сурабалдиева деле бул ишкер, бекем жүргөн ишкер. Мындай айтканда сөз берсе, сөзүнө турган бир айымдар катары билем да мен аны. Демек ал ошондой чечим кабыл алса, ал ошол аткаруу бийлик бутагынан өзүнүн бир
салымын кошоюн деген чечимине албетте аны да биз сыйлайбыз, ал жагынан маселе жок. Сиз айткан баягындай тегерменге каршы туруп калышпайбы ушул сиздин партиялаштарыңыз? Эми мага деле министр орун басары сунушталганда биринчиден мен тажрыйба алышым керек болчу. Экинчиден чын жүрөктөн ушу бир нерсени өзгөртөйүн деп аракет кылдык. Эми билем бир 100% бир план болсо, ошонун бир 20-30%ын аткардык деп ойлойм, колуман келишинчечи. 60-70%ын ар кандай себептер менен ишке ашпай калды. Ошонун себептеринен биринен бизди ал системадан чыгарып жибериштик. Бир кишилер бул жигит жанагындай күрөшө берет экен, өзүнүн принциптеринен тайбайт экен деген эмеде бизди чыгарып жиберди ал системадан. Анан биз кайра эле күрөшөлү деген оюбуз бар аягына чейинчи. Коомчулуктун кайсы бир бөлүгү кайсы саясий режим болбосун, кандай саясий кырдаал түзүлбөсүн, чыныгы реформалар толугу менен тазаланган талаада бүт отоо чөптүн баары тазаланып, анан баардыгын тегиздеп, анан мыкты команда менен өзүнө оюнда иштеп, шайкеш келген, пикирлеш адамдар менен келгенде гана толугу менен өзгөрүү болот. Муну тарых да тастыктайт. Ал эми ушундай жарым жартылай бир бут менен жакшы реформалар өткөрөм, экинчи бут менен болсо ушул саясий режимге мындай түшүнбөстүк Ленинде эч болбосо бир мындай каршылык көрсөтүү менен эч кандай жыйынтыктуу, майнаптуу иштер чыкпайт деген сөзгө кошуласызбы? Эми тарыхта ар кандай нерселер болгон. Кээ бирде ошол аткаруу бийлигинин бутагына бирөө кирип, ошол жерден реформаларды баштап, анан кандайдыр бир ага сырткы факторлордо жардам берип, реформалар ишке ашканда учурлар болгон. Бирок көбүнөсү албетте бир топ башынан реформага багытталган. Ошол эле мен жакында тааныштым. Офис простых решений деп ачылыптыр Украинадачы. Анан жанагы Михаил Саакашвили эме катары болуп, демилгечи болуп ошону ачыптыр. Ал жерде Украинадын жогорку бийликтин бутактарынын өкүлдөрү отурат экен. Ошол президент Зеленский өзү башкарат экен. Анан ал жерге жетекчи катары дагы жана Маргулан Сейсенбаев деп жана Казакстанда дагы бир атактуу бир ишкерди чакырышыптыр. Анан мен ошолорду көрүп абдан мага жакты. Мен ойлойм, эгер биз буйруса бийлик бутактарына барып калсак, ошолорду да чакырып бизге Кыргызстанга реформа кылганга жардам берет деп суранат элек. Анан ал жерде жакшы нерсе айтылды. Реформа кыска мөөнөттө жасалат. Ооба. Кыска мөөнөттө. Анан ал жерде чечкиндүүлүк керек. Анан элге ачык болуш керек реформа. Анан аны бир команда, вот силер ошону сурап атпайсыңар, бүт команда, бийликтин бүт бутактары, ошо жогорку кеңеш, сот система, аткаруу бийлиги, президенттик, премьер-министр, ошо аткаруу баары бир багытта көз караш менен муну бир, билбейм, жарым жыл, бир жылда бул реформаны жасап салса болот. Ага узак мөөнөт кереги жок. Жанагындай конституцияларга өзгөртүү киргизип, диктатордук режимди узак мөөнөткө киргизип кереги жок. Буга кыска эле мөөнөт керек. Бул ушу 4 бутактын жетекчилери бири-бири менен сүйлөшсө, бул нерсени кылса болот. Мен ойлойм, Кыргызстанга буйруса келечекте ушул нерсени ишке ашырабыз. Азыр сиз айтып өткөн өзгөрүүлөр, жанагы реформаларда бир сөз бар да, окно возможностей деп коет да, мүмкүнчүлүктөр терезеси же болбосо кандай айтсак ошол тез жабылат деп. Азыр сиз айткан сөздөр өзүңүзгө бир мындай алыскы, анан өтө бир ишке ашпай турган, же болбосо ишке ашырыла турбайгандай бир жомок сыяктуу угулбай элеби? Азыркы кырдаалды эске алганда. Жок, менин оюмча биз эл жалпысынан азыр ойгоо процессинде, бирок бир топ элге бир топ маалымат толук жетпей атат. Аны биз жеткизишибиз керек, ушул сыяктуу ар кандай передачалар аркылуу биз жеткизишибиз керек. Эл каалап атат реформаны. Бирок реформа кандай өтөт, аны ким кылыш керек, анын жыйынтыгы кандай болот, элге түшүнүктүү болуш керек. Ошол нерсени менин оюмча биз толук элге жеткире албай атабыз, ошонун үстүнөн иштешибиз керек да. Эми демек ошол максаттарды негиз катары алып, сиз өзүңүздүн кандидатураңызда ошол келе жаткан 10 январдагы боло турган президент шайлоого коюп жатасыз деп мен азыр билип атам. Дагы кененирээк, сиз ошол чечимди
кандай жол менен кабыл алдыңыз, кандай жол менен аттанып атасыз, партиянын атынанбы же өзүңүз чыгып атасызбы, жана алдына көздөө пландарыңыздар кандай? Мөөнөт кыска калды. 1 миллион сом күрөө топтош керек, 30 миңден ашуун кол топтош керек. Бул кадамдарды жасоодо дагы бир канча адам менен биригип дагы бир коалиция түзүү негизинде дагы муну ишке ашырса болот. Элдер Абакеров президенттикке баруу жолун айтып берсеңиз. Биз айтып атпайбы, бул жыл мага шайлоо жылы болуп атат. Биз бул жылы команданы январь-февралда топтоп баштаганбыз. Жергиликтүү кеңештерде бир команда көбөйгөн. Кийин жогорку кеңеште да командабыз дагы кененирээк болду. Бизде команда бар, иштей турган. Кыргызстандын бардык болбосо да бир 60-70% региондо колдоочуларыбыз бар буюрса. 30 миң, 40 миң кол топтоо процесси буюрса баштап атабыз. Анын үстүндө кишилер иштеп атат. 1 миллион күрөө боюнча дагы туугандарыбыз, тааныштарыбыз да жардам беребиз деп атышат. Ал маселе да буюрса менин оюмча чечилет. Анан биз партиянын атынан эмес, өзүбүздүн атыбыздан бул шайлоого аттанып атабыз. Эң негизгиси бизде программа бар, бизде команда бар. Бизде ишке ашыра турган идеялар бар, анан тажрыйба да бар. Биз 10-15 жылдан ашык ишкерлик кылдык. 6-7 жыл банк тармагында иштедик, 4-5 жыл программист, айтишник болуп иштедик. Кесибибиз өзүбүз физик, математик, айтишник, то есть финансы, экономикалыкта билимибиз бар. Менин оюмча биздин тажрыйбабыз, билимибиз жетет. Жалпы көз карашым да бар, эмне кылыш керек экенин, анын баарын программаны элге сунуштайбыз, бирок аны 12 декабрдан баштап кылабыз буюрса, агитацияга уруксаат берилген учурдан. Мына сиз жогоруда айтып өттүңүз, мына алдыда кандай өзгөрүүлөр жасай турган экенинен өзүмдүн кабардарымын, пландарым бар, программанын ишине камтыйбыз деп. Анан айтып өтсөңүз, азыркы саясий кырдаалга болгон сиздин көз карашыңыз сөзсүз керек болуп турат. Кече күндөн баштап билесиздер, мына жалпы маалымат айдыңында конституциялык өзгөртүүлөр боюнча жаңы мына долбоор чыгарылып, 80 депутаттын коштоосу менен алдын көздөй баратат. Сиздин акыркы мына ошо жалпысын айтканда 5 октябрдан бери, 4 октябрдан бери десек болот, Кыргызстандагы күн сайын саясий айдыңда жыш кабарлар, бирок алардын ошол катарында ополтодо ор коюп көрүнүп турат. Ошол конституциялык реформаларга боюнча сиздин пикириңизди билели. Эми саясий абал оор. Мен ушундай акыркы вариант чыккан, ушундай сунушталган конституциянын редакциясына албетте мен каршымын. Эмне себептен каршымын? Таанышып чыктыңызбы конституцияны? Кыскача мындай көз жүгүртүп чыктым, анан бир топ мен урматтаган юристтердин өзүнүн ойлорунда окуп чыктым бул боюнча. Биринчиден юридикалык жакта маселе бар экен, бул жогорку кеңештин ушундай чоң мыйзамдарга өзгөртүү киргизген негизи эле укугу жок депчи. Анткени булардын мөөнөтү 28 октябрда бүткөн. Жана 5 жылдык мөөнөтү. Азыр кийинки жогорку кеңеш келгенде булар мындай айтканда Кыргызстанды легитимдүү саясий бир талаага түшүргөнгө булар камды гана көрүш керек болду. Жанагындай чоң конституцияга өзгөртүү киргизүү болмок турсун, жаңы конституцияны сунуштап атышат. Бул эми юристтер айтып атат, бул туура эмес. Укугу жок биринчиден. Экинчиден, ички мазмунун карап көрсөк, албетте дүйнөдө универсалдуу рецепт жок. Президенттик өлкө менен баары жакшы болуп кетет, же парламенттик система менен баары жакшы болуп кетет депчи. Бирок Кыргызстанды карайлы. Бир адам, бир президенттик өлкө деген бул бир адам. Акаев болду, Бакиев болду, Атамбаев, Жээнбеков, ошолордун баарын карасаңыздар, ар бир президенттин айтылган сөзү бар да. Мен ушул байкап алыптырмын, чыныгы көчөдө кандай жашоо болгон билбей калыптырмын, мага туура эмес маалымат жеткирип коюптур деп, бир адамды сокур кылып коюш оңой эле. Жана жанындагы команда биригип, шеф сиздики туура, эл сизди колдоп атат, баары жакшы деп. Болсо ал ишенип калат экен дагы, анан тегерегинде ушундай дуал курулуп калат экен, ал сокур болуп сыртты көрбөй калат экен. Эми бир адамды алдап коюш өтө эле оңой экен да. Акыры эмне болуп атат? Акыры революция болуп, төңкөрүш болуп, Кыргызстан артка кетип, муну бизге бир чоң трагедияга айланып кетип атат. Тарыхта бирин сирин эле жетекчилер бар. Ошол эле Ли Куан Ю сыяктуу бул миңден бири болушу мүмкүн. Ошол жалгыз адам, жалгыз адам деп деле аны айтыш кыйын. Ал эң күчтүү дүйнөдө эң күчтүү кадрларды өзүнө тартып келип,
ошо Сингапурдан чыккан эң күчтүү кадрларды ошентип бир 20-30 жылда курган да, бирок 1000ден 1 же билбейм, 10.000ден 1 экен да андай адам. Аны мен оюмча Кыргызстан андай тобокелчиликке барып кереги жок. Өйдө да атып кеткендей, жана офис простых решений деп атпайм, Михаил Саакашвили, Маргулас Эсенбаевдер иштеткен. Ал жерде да жакшы сөз айтылды. Кыргызстандын 3 эле көйгөйү бар негизги депчи. Жалпы экономикалык мыйзамдарды же либерализация жагынан боло турган нерсе бизде көп деле көйгөй жок. Бир топ реформалар жүргөн. Бирок маселе эмнеде болуп атат? Маселе бюджетке акча кайдан түшөт Кыргызстанда? Эң чоң акча бул албетте Кыргызстандын географиялык турушу. Бул биз аркылуу Казакстан, Кытай деген океандан бул СНГ өлкөлөрүнө өткөн товарлык жүктөр. Ошондон бир топ акча табылат. Бул биздин ата-бабаларыбыз бизге калтырган жердин ушундай жакшы географиялык мүмкүнчүлүгү, локациясы бар экен, мүмкүнчүлүгү бар экен. Ошону силер таза колдонушуңар керек деп атат. Эмне? Бул жерде ушул жерден түшө турган акчанын баары толук бюджетке түшүш керек. Бул бир маселе. Бул мындай айтканда ар бир кыргызстандык иштесе, ишкана иштетсе же өзү иштесе бир жерде салык төлөйт тынбай. Чай ичип атабыз, ушул чайда бир пакет чай бир 10 сом болушу мүмкүн. Ошондон 12% кошумча нарк салыгы бар, 1 сом 20 тыйын, ошол бюджетке түшөт. Ар бир кыймылдаганыбыздан бюджетке тынбай акча түшүп турат. Ошол акчанын баарын толук түшүргөндөй система түшүш керек. Бирөө урдабаш керек. Анткени ортого урдатпай толук актан түшүрсөк, ошондо жалпы баарыбызга мүмкүнчүлүк болот. Мындай айтканда, ортого толтурган суубуз, челегибиз, тешиктерин бүтөшүбүз керек. Бул бир бажы. Экинчи жагы сот системасы. Бирөө бирөөгө жамандык кылып койсо, сотко акча берип койсоң, күнөөлүү кишини чечип салып атат. Бул адилетсиздик. Адилетсиздик эмне кылат? Адилетсиздик элди нааразы кылат. Эл көчөгө чыгат. Жана акчаны өмүр бою мамлекетте иштеп 15-20 миң сом акча таап, бирок 10 миң деген, 100 миң деген долларлы коротуп, үй алып, машина алган куртойлорду элге ага дагы жаны ачыйт элдин. То есть ушул факторлорду чечпесек, биз туруктуулук абалды түзө албайбыз тилекке каршы. Бул экинчи нерсе. Адилеттүү сот системасы. Үчүнчүсү бул инвестор келиш керек. Ички инвесторбу, тышкы инвесторбу келип бир ишкана ачыш керек. Ага убагында суу, свет бериш керек, жер бериш керек, сунушташ керек. Анан күч органдар жактарынан аларга мындай адилеттүү мамиле болуш керек. Басым болбош керек, коргош керек анычы. Алар коргош керек дегенде сен ишкер катары салыгыңды төлө, адамдарга, табиятка зыян алып келбе, болду. Калган жагынан сени бүт мамлекет, эл, өкмөт баары колдош керек. Ошондой бир атмосфераны түзө албасак, Кыргызстандын өнүгүшү бул күмөн да. Бул бүт эле кыргыз дүйнөдө өлкөлөрдүн универсалдуу рецепти. Ушул 3 нерсени чечсек, анан бул 3 нерсени чече турган эмне? Бул кайра эле баягы кадр маселеси. Ушуну ишке ашырат болгон кадрларды тартышыбыз керек. Демек, ар бир жетекчини эмне менен баалайбыз? Жакшы, күчтүү команда жанына тарталса, жамандан эски иштерге аралашпаган люстрация деп атпайбызбы? Эми люстрация дегенде да ал 2 жол менен жүрүшү мүмкүн. Мыйзам кабыл алып, сен жолобойсуң деп пофамилия кылган ал мындай бирис болезненный жол да, бирок экинчи жол эл өзү мындай ушундай передача аркылуу түшүндүрүп, ким экенин эл түшүндүп, жана шайлоодо уже эскилерге добуш бербей, жаңыларга добуш берсе, бул мындай табигый иллюстрация болмок да, ошондой жакшы болмок. Ошондо жакшы күчтүү кадрлар аерге чогулуп, жана мен айткан 3 өзгөрүү болмок. Анын аркасынан ар бир Кыргызстандын жашоосу оңоло баштамак, жумуш тапмак, үй бүлөсүн бага баштамак, чыныгы кыйналгандар, жана инвалид, жетим, жесир, карыгандарга төлөнгөн жана төлөмдөр, пособиялардын да көлөмү көбөймөк. То есть муну ишке ашырыш керек. Бул жерде
сөз сүйлөнө береткен, бирок ишти ким кылат деген суроо да. Элдар мырза, ошол тууралуу биз азыр сиз менен дагы да кененирээк сүйлөшөбүз. Ал арадан биздин кесиптештерибиз дайындаган бир пайдалуу сюжетке көңүлүңүздөрдү буралы. Спорт менен машыгуу денебизге гана пайдалуу келбестен, мээбизге дагы пайдалуу. Ал эми ушул процесс, спорт жана мээ ортосундагы алакалар кандай болду экен? Кийинки сюжетти көрөлү. Андан соң сөзсүз түрдө биз түз эфирде биздеги келген мейман, эксперт, экономист, президентке талапкерлигин койгон Элдар Абакиров мырза менен улантабыз. Көрөлү. Адатта жеңилгендердин фавориттерди жеңиши. Акыркы минутада жеңишке алып келген пенальти. Көп машыгуу, көптөгөн адамдар оюн талаасында жеңишти майрамдоону, сүйүктүү командаларды колдоону, спорт менен машыгууну жактырышат. Бирок спортко ушунчалык берилүү керекпи деген суроо туулат. Чындыгында эле спорт ушунчалык жакшыбы? Көңүл ачуучу оюн өткөзүүбү? Биринчиден, ар бир адам спорттун акыл-эсибизге жана денебизге пайдалуу экендигин билет. Жана бул талашсыз. Спорт менен машыгуу айрыкча жаш кезде ден соолукка абдан пайдалуу. Спорт биздин сөөктөрүбүздү бекемдейт, жаман холестеринди тамырлардан чыгарып, гипертония жана кан диабетинин коркунучун азайтат. Көнүгүү учурунда мээбиз дагы бир катар химиялык заттарды бөлүп чыгарат. Анын ичинде эндорфиндер. Бул борбордук нерв тутумунун ооруга жана ырахатка болгон реакциясын көзөмөлдөгөн гормондор. Эндорфин жана үзгүлтүксүз физикалык активдүүлүк көңүлүңүздү курчутуп, өзүңүздүн эс тутумуңузду өркүндөтүп, маанайга жакшы таасирин тийгизет. Жумасына 5 күн спорт залга баруу командалык мендешке барабарбы? Изилдөөлөр көрсөткөндөй, эгерде сиз ылайыктуу команда таап алсаңыз, өзүңүзгө физикалык жана акылыңызга көбүрөөк пайдаласыз. Эң маанилүү психологиялык артыкчылыктар. Мисалы, команда менен ойноп атканда башка адамдарга ишенүү, аларга жардам берүү жана жардамды алуу. Ошондой эле бир максатты коюп, биргелешип иштешүү. Мындан тышкары машыгуу адатын өнүктүрүп, команда алдындагы милдеттемелер жана көңүлдүү эс алуу үчүн спортко жеңилирээк көнсө болот. Спорт менен машыгуу мектептеги окуучулардын арасындагы депрессия, тобокелдигин 4 жылга чейин азайтат. Жана сиздин өзүңүзгө баа берүү жана ишенүү кыйла өсөт. Бул үчүн бир катар себептер бар. Биринчиси машыгуу. Машыгуу менен айрыкча жакшы машыктыруучу менен сиздин ой жүгүртүүңүз өзгөрөт. Сиз мындай ойлоп каласыз: бүгүн алым келбесе да, мен дагы машыгып, акыры максатыма жетем. Ушундай ой жүгүртүү өмүр бою пайдасын алып келет. Каталардан сабак алуу жөндөмү эң ийгиликтүү. Машыгуунун узак мөөнөттөгү артыкчылыктарынын бири жеңилүү тажрыйбасы өнүгүүгө жардам берет. Туруктуулук жана өзүн өзү билүүнү өнүктүрөт. Окутуу учурундагы кыйынчылыктардан өтүү социалдык жана психологиялык тоскоолдуктарды жеңүүгө жардам берет. Ошондуктан сиздин командаңыз жок болсо дагы же ар дайым жеңилсе дагы, бул тажрыйба абдан баалуу. Бирок бардыгы эле бир спорттун түрү менен машыга алышпайт. Өзүңүзгө ылайык спортту издөө үчүн дагы убакыт керек. Сиздин күчүңүзгө ылайыктуу спортту тандашыңыз керек. Бул табигый нерсе. Бирок сиз издөөгө бир аз убакыт бөлүп, өзүңүздөрдүн жеке муктаждыктарыңызга ылайыктуу спортту тапсаңыз, ийгиликке жетсеңиз, анда бул сизге көп пайданы алып келет. Сиз достук коомчулугунун бир бөлүгү болуп, өзүңүзгө көбүрөөк ишенип, машыкканда бир гана дене эмес, рухуңуздун үстүндө иштейсиз. Кечтин кезекчиси Эркин Нурбаев. Анда эмесе биз кечки эфирибизди улантабыз. Барыңыздарга дагы бир жолу кутман кеч. Иш күндүн кечи. Буга чейин биз орус тилинде вечер трудного дня деп чыгып жүргөнбүз. Андан соң биз ошол эфирлерде кыргыз тилинде, кыргыз тилдүү аудиторияга кеңирээк жайлалуу деген максатты алдыбызга коюп, мына азыркы учурда бүтүндөй Кыргыз Республикасына бирдей жайылган ТВ1 Чекит KG телеканалы иштеп жатат. Жана аны менен катар биз азыр түз эфирде социалдык  түйүндөрдөбүз. Ал Facebook, Одноклассники жана
Ютубта да көрсөңүздөр болот. Демек бизде азыр 0708 996 996 номерлары иштеп жатат. Бул номерларга сиздер WhatsApp жана Telegramга өзүңүздөрдүн суроолоруңуздарды жөнөтсөңүздөр болот. Суроолору кимге десеңиздер, бизде конокто экономист эксперт жана Кыргыз Республикасынын президенттикке талапкерлигин койгон. Биз бүгүн ал жөнүндө көп сөз атабыз. Элдар Абакиров мырза. Биз маегибизди уланта берсек, мына Элдар мырза айтсаңыз, сиздин жогоруда айтып кеткен сөздөрүңүздүн катарында либерализация деген сөз чыкты. Ошол дегиле азыркы кыргыз коомчулугунда, кыргыз коомчулугун саясатты таануудагы бирден бир мындай элдин эми кыжырын кайнатат десек аша чаап кеткендик болоттур, бирок элдин кеминде бир мындай суроосун пайда кылган жана ошол суроо менен бирге мындай отторжение деп коет го, мындай чочулоо же болбосо бир күмөн саноо катарына кирет экен да ошол сөз. Либералдык, либерализация дегенчи. Ошону мындай бир жалпы элге түшүндүргөндө сиздер айтып калдыңыздар, мына элдер аралап жүргөндө тажрыйбам бар, же болбосо ошо жолдо мен ошо элге парламентаризм, эркиндик тууралуу баалуулуктарды айтып кетсем депчи. Ошол негизде сиз либерализацияны, өзгөчө экономиканын либерализациясын кандай түшүндүрүп берет элеңиз? Мына жалпак элге түшүнүктүү тилде. Биринчиден биз либерализм деген сөз меселе эркиндик деген сөздү колдонсок болот да. Бул түзмө түз эле котормосу да. Биздин кыргызга туура келген биздин менталитетке, каада салтка, кыргыздын мындай айтканда көчмөн рухуна туура келген сөз. Эркиндик. Мына байкадыңыздарбы, биз илгери кыргыздар сооданы туура эмес көрчүбүз да. Соода кылган адамды мындан бир биз деле азаманды көрүп калдык 90-жылдары. Бирөө соода кылса, "Эй, сен кыргызга окшобой эмне соода кылып калдың" деп мындай туура эмес көз караштар болчу да. Кийин азыр эң кыйын соодагерлер кыргыздар болуп калды. Россия болобу, кайсы жерге барбасаң, базарларда кыргыздын өзүнүн катарлары бар. Эң кыйын соодагер биз болдук. Дордой, кара суу жана башка дегендейчи. Соодагерлик эмнени талап кылат? Эркиндикти талап кылат. Демек бул биздин менталитетибизге, рухубузга, анын ичинен бүгүнкү чыныгы жашообузга, өзүбүздүн жаныбызды бакканга да бул туура келет. Мына бүгүнкү күндө эркин ойлонгон биздин кыргыз жарандары бир топ ийгиликтүү долбоорлор жараткандар бар. Сырттан, жанагы эле ошо Америкада атын унутуп калдым, ким? Эдил деген бир жигит го дейм. Кандай бир жакшы долбоорду жаратып, ошол жерде бир инвестиция боюнча Forbes'тун бир тизмелерине кирип, Эркин ады бар. Эркин ады бар. Караколдук бир жигит болсо керек эле да. Анан берки Wall Street эксперти, Кайнар Камалов деген жигит бар, MIT-де окуган, Массачусетский университетте. Алда бир силиконовый тиги долинадан, талаасынан бир жакшы долбоор жаратып, анын артынан жүздөгөн адамдарга жумуш берип, IT тармагында, Кыргызстанда, эмеде, ошол Америкада, Нью-Йоркто офиси бар мен билгенмен. Москвада бир топ биздин жигиттерди, кыздарды билем, чоң-чоң ийгиликке жетишкен. Курулуш материалдарды сатуу жагынан, башка тармактардан эркиндиктин аягы эмне? Бул бакубатчылык, бул өнүккөн, өскөн эл, бул күчтүү Кыргызстан да. Биз ошону түшүнүбүз керек. Ишкерлерге эркиндик берүү деген эмне? Ага бут тоскон нерселерди алып салуу. Мына ишкер деген эмне? Ишкер биринчиден өзүнө жумуш табат, өзүнүн нанын өзү табат. Барып айтпайт, "Эй, мамлекет мени баксын, мага пособие төлөгүлө, жумуш таап бергиле" деп кыйкырбайт алчы. Ал өзүнө жумуш табат, андан кийин бир кишиге жумуш берет, анан 10 кишиге жардам берет, мүмкүнчүлүгүнө жараша бере берет. Баарына айлык төлөйт, өзү толук тобокелчиликке кирет, өзүнүн убакытын, ден соолугун, болгон каражатын салып, кыргыздын чыныгы баатырына айланат. Баатыр деген эмне? Бизде Кыргызда илгери баатыр сыртка барып, ичке ока ташыган кишини баатыр деп койчубуз. Билбейм, барып мерген болуп, бирөөнү ат бир нерсе эт атып келип, айылын бакчы беле, же барып бирөөнүн малын чаап кетчү беле, эми биз тилекке каршы көчмөн калып ушундай болчубуз. Азыркы чыныгы баатырлар Кыргызстанга оокат ташыйт. Кантип ташыйт? Ошо товарды сыртка сатат, ичке акча ташыйт. Ошентип элди багат, баарына айлык төгөт. Ошол акчага биз Кыргызстан сырттан май сатып алабыз, буудай сатып алабыз, бензин сатып алабыз. Ошентип Кыргызстан өнүгүп өсүп, чоң өлкөгө айланат буюрса. Ошон үчүн ал ишкерге биз
жардам гана беришибиз керек. Жанында бир коррупционер, бир туура эмес мыйзам, ага иш кылганга мышайт эткенбиз, ошонун баарын алып салып, мындай эркин, ачык жол түзүп беришибиз керек. Ар бир ошондой биздин кыргыздын жараны. Анткени акыры ошол элди, жерди баккан ошолор. Ошолорго жол ачып берүү бул түзмө-түз бийликтин функциясы. Албетте ал ар бир кылган кыймылынан ал салык төлөйт. Жумушка берет, бирөөнү алабы, ал пенсиондук төлөм төлөйт, социалдык фондко төлөм төлөйт, кирешеден салык төлөйт, өзү кошумча нарк салыгын төлөйт. Ошондо бюджет болот. Анан жанагындай иштей албаган, кыйналган адамдарга, жетим, жесир, инвалид, карыгандарга ошентип бюджеттен акча төлөт, армияга акча төлөнөт, мамлекетти коргосун деп жол салганга акча бөлүнөт. Анан билим берүү менен саламаттык сактоо тармагы камсыздалат. Демек, булак түбү ошол жерде башталып атпайбы? Эркиндик, эркин ишкер. Ошон үчүн бул либерализм, анан изм дебей эле эркиндик, эркин шарт талаптарды түзүп берүү ишкерликке деп мен ошондой элге түшүндүрөт элем да, анан баарын ошону түшүнгүлө деп дагы баарына сунуштайт элем. Анткени бул нерсени түзсөк баарыбыз байыбыз. Дүйнөдө байыган, бутка турган өлкөлөрдүн баары ушул аркылуу байыган. Аны түшүнүшүбүз керек да. Рахмат, Элдар мырза, айтсаңыз мына башкача айтканда КЛДП Кыргызстан эркиндик демократия партиясы деп атап койсо дагы жарашчу экен. Бул маселе түшүнүктүү болду. Дагы бир маселе, мисалы жеке мени кызыктырган, мына сизди как экономист катары кызыктырса да керек. Мына ошо 30 жыл арасында экономикалык бюджетти толуктоо негизинде мына кум-төр маселесинен башка мигранттардын салган жөнөткөн акчалары жана ошондой 2-3 эле негизги булактар бар да, баягы киреше алып келе турган. Бирок алардын катарын өзгөчө мына биз ишкерлик тууралуу сүйлөшүп калдык. Мени өтө таң калтырган жана мен үчүн дагы эле дөмүк анан бир феномен бойдон калууда Кыргызстандын жеңил өнөр жай тармагы. Дал ушул тармак Лехпром деп коебуз, тигүүчүлүк тармагы азыркы учурда 100 миңдеген кишилерди, 10 миңдеген үй-бүлөлөрдү багып, жана ошондой эле бутуна тургузуп кетти. Эбегейсиз чоң бир кыймыл аракеттер болду ушул тармакта. Сиз экономист катары ошондо бир мындай на пальцах деп коет, түшүндүрүп берсеңиз, эмнеге дал ушул Лехпром? Себеп дегенде бул тармакта мына биз көрдүк, кайсы жак адамга киреше алып келе турган болсо, анын окуган билими, алган диплому карабайт экен. Ал жакта иштеген юристтер да бар, экономисттер дагы бар, сварщиктер дагы бар, илимий окумуштуулар дагы бар, мугалимдер дагы бар, спортчулар дагы бар. Шоу-бизнес тармактарында дагы иштеген адамдар бардыгы негедир ошол Лехпром. Менде бир ой келди. Демек, кайсы бир тармак адамга капчыгына пайда алып келсе, ошол жак өнүгөт турбайбы? Ошол Лехпром кандай түрдө, кандай формуланын негизинде өнүгүүгө душар болду? Мен 3 факторду айтып кетейин, сиз айткандайчы. Биринчи фактор эркиндик. Экинчи фактор эркиндик, үчүнчү фактор эркиндик. Эркиндик, биринчи эркиндик бул ушул кийим тигүү тармагына берилген мамлекеттен салык кодекс тарабынан берилген эркиндик. Патенттик системага өткөзүп салдык кийим тигүү тармагын. 6-7 жылдары башталган 2006, 2007, 2008 мен калп айтпасам ошо салык кодексине өзгөртүү киргизилип, кайсы бир кийим тигүү тармагында ишкер иштесе, ал бир 500 сом, 1000 сом тегерегинде патентке төлөсө, ай сайын ага эч ким тийишкенге укугу жок болчу. Демек бул эркиндик түзүлгөн. Жок, сен келген тканьдан мынча пайыз налог төлөйсүң, анан буга мынча айлык төлөйсүң, анан кирешеден мынча айлык салык төлөйсүң, сатуудан мынча салык төлөйсүң деп жана баарын мындай айтканда жөнөкөйлөштүрүп бир эркин системаны куруп берген. Ошон үчүн текшерүү жагынан, мыйзамдуулук жагынан бул ишкерлерде эч көйгөй жоголгон. Экинчи эркиндик бул соода эркиндиги. Бизде Дордой ачылды, Кара суу ачылды. Биз жана айтканда географиялык локациябыз үчүн Кытайдан келген товарлар биякты көздөй агып атты. Россия, Казакстан, Өзбекстан, Украина, Белоруссияны көздөй агып атканда, ошол товарды бизде Дордойдо, Кара сууда жүздөгөн, миңдеген биздин жарандар соода кылып атышты. Анан караса, Кытайда бир фабрика тигет кийимди, же Турциядагы. Анан ошону алат 100 сомго, анан 110 сомго сатат. Анан каласа ал кийимдин өзүнүн баасы бир 50-60 эле сом. Эмнеге мен 30-40 сом пайданы өзүм таба албайм деп, ал ишкер башта тырмайт дагы, анан 1-2 кийим тиккен эжени алып тиге аласызбы дейт. Тиге алам дейт.
бирөө ликаласын чыгарып берет, тиги алам дейт. Анда ал аяктан даяр кийим ташыбай, ошонун тканын алып келет, топчусун алып келет, фурнитурасын алып келет. Анан ошол жерден тигип көрөт. Анан караса болот экен деп, анан бизде эмне жөндөмдү бар? Биз бири-бирине тез-тез үйрөнүп, бири-бирибиз тураганы билебиз. Аны көрдү, бул Асандыкка окшошуп атат, тиги Жыпар эженики окшоп атат. Эмнеге меники окшошпой деп Чынар эже баштайт, Үсөн баштайт. Ошентип бул тармакта сиз айткандай 10 миң деген кишилер иштеп баштады. Миңдеген цехтер, 100 миңдеген эжелерибиз бул тармакта, байкелерибиз иштеп атат. Бул экинчи эркиндик, соода эркиндиги. Үчүнчү эркиндик, ошо соода эркиндик дегенде айтып кетиш керек. Кытайдан келгенде да эркиндик бар, товар берип өткөнгө жеңил. Биз ушул Баажы союзуна киргиче бизде мата, фурнитура киргенге Баажы төлөмдөр 0 болчу. Азыр бир 7-8-10%га чейин чыгып кетти, бирок мурун 0 болчу, бул эркиндик болчу да. Анан бизде СНГ мамлекеттер ичинде 92-жылы эркин соода боюнча келишим түзүлгөн. Эгер Өзбекстан бизге же биз Өзбекстанга, ошол эле Россия, Казакстанга бири-бирибиз менен СНГ мамлекеттер соода кылганда договор о свободной торговле деп коет, 92 Баажы төлөмдүн баары 0. Бияктан келген ткань 0, аяка сатсак 0. Бирок ал кийим Кыргызстанда тигилиш керек. Кыргызстанда тигилди деген атка конуш үчүн товардын баасы 100 сом болсо, ошол 100 сомдон жарымынан көбү Кыргызстан ичинде пайда болуш керек. Эгер ушул бир көйнөк 100 сомго турса, ошонун бир 40 сому ткань, 45 сому фурнитура, бирок Кыргызстанда төлөнгөн айлык 50 сом, анан салык 5 сом болсо, ошо 55 сом, демек 100 сомдон 55% Кыргызстанда жаралган үчүн ал Кыргызстанда тигилген товар болуп саналат дагы. Ошол жана мен айткан бүт СНГ өлкөлөргө 0% менен сатылган үчүн Кытайдын же Турциянын кийимин сатканга караганда Кыргызстанда тигилген товарды сатканга дагы пайдалуураак болуп калды ишкер үчүн. Бул өтө маанилүү эркиндик. Ушул эркиндик аркылуу ушундай бир чоң тармак өнүгүп, 10 миң деген үй бүлөлөр өз жанын багып кетти. Анын ичине мындай транспорт логистикалык пунктусу дагы өтө маанилүү деп түшүнүп атам мен. Себеп дегенде мисалы мен жөнөкөй тигүүчү болсом, бул жакта Кыргызстанда бир оокат буюм тайымды тигип, анан ошо Кыргызстан ичине жөнөтүп койсом, баасы мага плюс 10 сом болсо, ал ошол эле товарлар менен болсун Россиянын Омский, Томский, Красноярский шаарына прилавкаларына түшсө, ал жактын базарларына барса, менин пайдам 25 сом болот. Кайсы жак пайдалуураак? Чоң рыноктор пайдалуураак. Бирок ошол менен жүргүзүүчү баягы өндүргөн товарымды ортодон менин колуман, түз тигүүчүнүн колунан аркы ошол алуучунун колуна жеткирүүчү транспорт логистикалык түйүндөр дагы ошол тармактарда дагы өнүгүү сөзсүз болуш керек. Бул жактан ошол Лекпромдун өнүгүп кетишине ушул тармакта дагы чоң бир өбөлгөсүн түздү го дейм. Логистика жөнүндө айтып кетсек, биринчиден албетте бул кийим өтө жеңил товар. 1 килограмм кийим бул кымбат турат да. 1 килограмм, билбейм, картошка бул болбогон эле акча, 15-20 сом. 1 килограмм кийим бул 1000 деген сом турушу мүмкүн. То есть логистика ыңгайлуу товар. Сиз айткан. Экинчиден кайра эле эркиндик. Мурун мен билгеним мен 1-2 компания эле монополия алып алган да логистикага. Бие карго деп, дагы бир нерсе деп. Кийин ал тармакка эркиндик берилгенде ондогон компаниялар пайда болду логистикалык. Мүмкүн жүздөгөн компаниялар. Арасында атаандаштык болуп, Бишкектен Москвага жеткен жүктүн баасы мурун 5 сом, 10 сом болсо, азыр 2-3 сомго түшүп кетти. Анткени атаандаштык болуп, ар бир фирма өзүнүн маржасын азайткан үчүн бул тармакта дагы ошон үчүн Бишкектен тигип Москвага жеткириш, мындай айтканда, арзан эле бага туруп калган, бул да чоң таасир этти бул тармактын өнүгүшүнө. Биз ушул мен сөз эмнеге үчүн баштадым? Ушул Лекпром башкача жеңил өнөр жайындагы болгон бир мындай жакшы мааниде, ушундай революциялар ушул мааниде болуп турса деген ойдом, жакшы маанидеги болгон революция, өнүгүү, сиз айткан жана эркиндиктин негизинде, үч эркиндиктин негизинде пайда болуп жатпайбы? Экономист катары жана келечекте ошол өзүңүздүн экономикалык программаңызды дагы жазып жаткандырсыз. Кыргызстанда ушул жеңил өнөр жай сыяктуу дагы да дүң этип өсүп өнөтө турчу алдыңкы тармактар кайсылар деп белгилеп кетилиңиз. Мен негизи экономика министрлигинде иштеп атканда экспортты колдоо программасын жазганбыз. Бул топтун жетекчиси мен болуп, бир канча мамлекеттик органдан кишилер, анан эксперттер чакырып, биз ошондой программаны жазганбыз. Ал жерде биз 4 тармакты белгилегенбиз. Ошо кийим тигүү тармагы катары, анан
Эмне себептен дагы кийим тигүү тармак өсүп атат Кыргызстанда. Швейный машинканы сатып алыш бир 200-300 доллардын тегереги мен билгениме. Бирок сиз ал швейный машинканы менен ошол акчаны бир айда эле чыгарып аласыз. Мындай айтканда капиталга возвратность, капиталды кайра кайтаруу сен салган акчаң тез да. Бул кайсы экономикаларда туура келет? Бизге окшогон ички дүң продукциясы бир 1000 доллардан бир 4-5 миң долларга чейин болсо, демек бул экономикада айлыктар жогору эмес. Ошол кийим тиккен эженин, байкенин айлыгы өтө жогору эмес. Сиз ошол эле кийим тиккенди барып Европага, Америкага же Японияга барып тиктирем десеңиз, сиз ал кийим тиккен үчүн бир блузкадан 50 сом эмес, 500 сом мүмкүн төлөйсүз. Ошондо ал блузка уже башынан не конкурентный болуп калат. Кыргызстанда жашоо деңгээли төмөн болгон үчүн бул да бир себеп эмне үчүн кийим тигүү тармагы өсүп атат. Ошол факттардын баарын эске алып, кийим тигүү тармагына Кыргызстандан ким акча салса, максимум 6 ай, 1 жылда ошол акчаны кайра кайтарып алганга мүмкүнчүлүк бар. То есть тез инвестицияны кайтаруу болгон үчүн бул тармакта өнүгүп атат. Бул кыска перспективада жакшы экен. Узак перспективадачы? Бул эгер Кыргызстан өнүккөн өлкөгө буйруса бара-бара айланып кетсе, ички дүң продукциябыз адам башына 5000, 10 000 долларга чейин жетип баратса, анда башка тармактар пайда болот. Аны мен кийин айтып берейин. Башка тармактар бүгүнкү күндө өнүгүүчү. Биз албетте айыл чарба продукциясын айтканбыз. Эми каалайбызбы, каалабайбызбы, Кыргызстанда 60% эл ошол айылдарда жашайт. Мал кармайт. Ошол менен мал, сүт, бүгүнкү күндө ар бир айыл анча-мынча жайыты бар, чөбү бар айылдын баары сүт менен жан багышат. Күнүнө 10, 15, 20 сомдон сезонго жараша сүтүн сатат дагы. Күнүнө 100 сом, 200 сом, 300 сом эми үй-бүлөгө жараша күнүмдүк чайданына жете турган. Биз жылына 50 миллион доллардан өйдө сыртка сүт азыктарын экспорттайбыз. Бирок чоң парадокс бар. Биз кайра эле 50 миллион долларга сүт азыктарын сатып алабыз. Бирок биз Кыргызстанда чыккан бир 5-6 эле түр сыр болсо, калган бир 10-20 түр сыр Кыргызстанда чыкпайт. Ошон үчүн биз аларды сатып алганга мажбурбуз. Болбой элечи. Дагы бир түр топ продукциялар бар. То есть ошолорду дагы Кыргызстандан чыгарган үйрөнүш керек. Ан үчүн технология керек, оборудование, жабдыктар керек, специалисттер керек. Ошол тармакты өндүрүү катары биз айыл чарба продукциясын өндүрөлү. Ушул Кыргызстанда 100% ар кандай айыл чарба продукциясы өстүрүлсө, ошонун 10-15% эле бизде иштетилет. Калганын баары тилекке каршы чийки арзан сатылат. Ошол эле таластын төө бурчагы, ошол эле ат башы, кочкор, чоң алайдын картошкөсү жана башка. Биз ошолорду кайра иштетип, картошкөнү 20 сомго сатпай, крахмал түрүндө аны 30 сом, 40 сом, чипсы түрүндө андан кымбат сатканы үйрөнүшүбүз керек. Ошон үчүн биз бул тармакты да белгилегенбиз. Айыл чарба тармагы. Үчүнчү тармак азыр Кыргызстанда буйруса аз-аздан өнүгүп келатат. Могул жерде бир топ лампочкалар күйүп турат, Ушул лампочкаларды Кыргызстандан чыгарса болот. Эмне себептен? Логистика буларды ташыш кымбат. Анткени бул жүк ташуучу машина эле көп орун ээлейт. Өзү жеңил, баасы деле өтө кымбат эмес, бирок көп орунду ээлеген үчүн муну Шанхай, Гуанчжоудон бияка ташып келген дайын жок кымбат болуп калат. Андан ордуна ушул биздин Казакстан же Россиянын темирин эле ташып келип, ошол темирди эритип, анан ошол сырттан технология алып келип, ушул жаңы светодиод дейбизби, башка дейбизби, ошол технология менен Кыргызстандан ушул лампочкаларды, ар кандай освещающий ушундай приборлорду Кыргызстандан чыгарсак болот. Күн панелдерин, солнечный панель дейбиз. Ошол эле кийим тигүү тармагына, стройкага эмне колдонобуз? Поролон, изовир. Ушул сыяктуу товарлар алар ташыганга ыңгайсыз. Анткени алар жеңил, көп орун ээлейт. Аны жөн эле мындай бир чака суусундук сыяктуу эле бир нерсени алып келип, ошондон көбөтүп чыгарып коесуң. Ошого окшогон товарлар бар. То есть бул тармакты эмне деп атайбыз? Жүк ташыганга кымбат товарлар, ошону Кыргызстандан жасап, бизде айлык жогору болгондуктан адистерди көбөйтсө болот. Ошону менен биз ал тармакты да өнүктүрсөк болот. Үчүнчү тармак албетте бул IT туризмди белгилеп кетиш керек. Ал жөнүндө айтсак жалпысынан түшүнүктүү. Өзүнчө чоң эфир болчу да ал жак менен.
Аха, Элдар мырза, рахмат. Мен дагы бир жолу сизге экономистке катары кайрылайын. Баягындай бардык нерселерде түшүнүктүү болсо, дагы да маалымат жакшы кабыл алынат, түшүнүктүү болот да. Мисалы айтсак, бизде эл арасында эң көп эле мындай эл арасында бир жалпак тилде дагы бир аңыз кепке айланып калган бир сөз бар да. Кыргызстан кандай мамлекет десе эле, өкмөт кедей дагы анан элде акча бар. Эл бай, анан ошондон мисалы 5-4 октябрда аянтта чоң кызычуулар болуп атат, бир чети карасаң. А болбосо мына ошол эле 2-3 көчө арыракта элдерибиз жакшы эле мына жүрөт, машинесин айдап, балдарын сейилдөөгө алып чыгып, анан ушундан элдин өкмөткө болгон мындай ишеним кредити десек болобу, мындай дээрлик жоктой, аны баарыбыз билебиз. Экономика тилинде түшүнүп берсеңиз, мамлекет кедей дагы анан эл бай деген бул жакшыбы? Алдыңкы жана ортоңку алыскы перспективасы кандай? Экономикалык тил менен түшүндүргөндө любой экономист карап бул картинаны айтат. Силер коррупцияга баткан өлкө экенсиңер дейт. Болду, кыскача. Коррупцияга баткан өлкө экенсиңер. Каны кантип айтат? Өтө жөнөкөй. Эми адам зат жаралгандан баштап 5 кол тең эмес, адамдардын мүмкүнчүлүктөрү ар кандай. Бирөө бай болот экен, бирөө кедей болот экен. Бул капитализм. Бирок бул капитализм бул адамзат жаралгандан бери эле бар. Чындыгында бирөө жалкоо эмес, күнү түн иштейт, окуйт, аракет кылат, албетте ал байга айланып кетет. Бирөө жалкоо жатып алат, же чындыгында табият жагынан, Алла Таала жагынан чоң сыноо болуп калган, инвалид болуп калган, башка бир нерселер болуп калып, байыганга мүмкүнчүлүк жок. Ошол жагын мамлекет түздөш керек. Кантип? Иштеген адам, бай адам албетте салык төлөш керек. Ошол салык таза төлөнүп, баарынан бирдей адилеттүү төлөнүп, бул кедей катмарга агып туруш керек, тынбай. Кедей тармак албетте ал нерседен байып кетпейт, бирок жок дегенде өз жанын баккан системаны бул өкмөт бийлик түзүп бериш керек. Муну бийлик түзө албаса, демек же өзү байдан акча алат, же жалган акчасын элге жеткизип бербейт. Же элге жеткизип урдабайт. Же бюджетке акча түшпөй калат. Же бюджеттен элге кыйналгандар ошол бул өкмөт ортодогу. Бул процессти кыла турган өкмөт муну кыла албай атат. Анткени өкмөттө иштегендер, бийликте иштегендер адамдар же кыла албайт, же урдайт, же билбейм дагы бир маселе. Ал кандай маселе экенин дагы каза берсе чоң кызыктуу темалар чыкчудай. Биз ушу менен бүгүнкү келип берген эфириңизге ыраазычылык билдирели. Алдыга жакшы максаттарды коюпсуздар. Кандай болгонун дагы ийгиликтерди каалайбыз. Чоң рахмат сизге. Биздин коногубуз экономист эксперт Элдар Абакиров болду. Ал эми биз болсо сиздер менен эфирди алдыны көздөй жалгаштыралы. Египет ханышасы Клеопатра биздин заманга чейинки 2 ноябрда туулган экен деген маалыматтар келди. Ал Клеопатра ким болгон баарыбызга белгилүү. Кийинки видеодо анын өмүр жолун сиздерге айтып берели. Сизге бир кызыктуу маалымат болсун. Эфирди сөзсүз түрдө алдыны көздөй улантабыз. Бизде дагы кызыктуу конок келе жатат. Саясатчы, саясий таануучу, активдүү жаран Равшан Жээнбеков болот. Ошондуктан алыстабаңыздар, тескерисинче көбөйүңүздөр, кызыктуу болот. Кеттик. Египеттин улуу ханышасынан өткөн атактуу аял дүйнөдө жок. Клеопатра кантип адамдарды ушунчалык таң калтырды? Бул суроого анын кыскача өмүр баяны жооп берүүгө аракет кылат. Белгилүү ханышанын толук аты жөнү Клеопатра жети Филопатр. Птолемей династиясынан болгон. Улуу жеңишчи өлгөндөн кийин Египетти башкара баштаган Александр Македонский Птолемей негиздеген династиясында Клеопатра башкаруучулардын акыркысы болгон. Египеттин болочок ханышасы биздин заманга чейин 69-жылы Александрияда төрөлгөн. Бала кезинен эле ал сарайдагы кыйынчылыктарга жана адам өлтүрүүлөргө күбө болгон. Атасын кууп чыгуу, улуу эжесинин башкаруусу, андан кийин ал эжесинин кайтып келген атасы тарабынан өлүм жазасына тартылышы. Мунун бардыгы Клеопатранын жан дүйнөсүнө терең из калтырган. Бийликке келгенден кийин ал жолдо бара жаткан бардык оппоненттерин, анын ичинде анын туугандарын тез арада жок кылууну туура көрдү. Ал биздин заманга чейинки 51-жылы 9 жаштагы иниси менен бирге бийлик жүргүзө баштаган. Египеттин каада салты боюнча алар үйлөнгөн. Бир нече жыл падышалык кылгандан кийин ал качууга аргасыз болуп
болуп, Сирияда баш калкалаган. Юлий Цезарь анын тактыга ээ болушуна жардам берди. Ал Клеопатра аркылуу Египетте таасир алам деп үмүттөнүп, ага кызыга баштады. Алардын ортосунда болгон жолугушуу жашыруун өттү. Клеопатраны Цезарьдын бөлмөсүнө чоң төшөк салынуучу баштыкка катып киргизишкен. Клеопатра андан жардам сурап, бир тууганынын кысымына наразы болгон. Цезарь анын жаштыгына жана сулуулугуна суктанган. Ал элге Клеопатра менен анын бир тууганы чогуу бийлик жүргүзүшү керек деген керезди окуп берген. Бирок Птолемей жетинин жактоочулары козголоң көтөрүп, Рим аскерлеринен жеңилген. Птолемей качып бара жатып, Нилге чөгүп, Клеопатра ханыша бойдон калуу үчүн экинчи бир тууганынын аялы болуп калган. Ошол эле учурда ал Цезарь менен мамилесин улантып, алардын жалпы уулунун пайда болушуна алып келди. Бир версия боюнча диктатор өлтүрүлгөндөн кийин уу колдонуп күйөөсүнөн кутулат. Ал өзүн жана кичинекей уулун Египеттин башкаруучулары деп жарыялайт. Ошол эле учурда Римде жарандык согуш жүрүп, ханыша Египеттин флоту менен өлтүрүлгөн Цезарьдын тарапкерлерин колдойт. Кемелерди душман тосуп алган. Пикирлештер жеңишке жетишкенде, Римдин жаңы башкаруучусу Марк Антоний Египеттен Клеопатраны түшүндүрмө берсин деп чакырат. Ал Афродитада кийинип, кымбат баалуу кооздолгон кемеде көрүнөт жана жаңы Рим башкаруучусунун урматына майрам уюштурушат. Марк Антоний заматта Египеттин ханышасын сүйүп калат. Ошентип Египет Римден көз карандысыз бойдон калат. Ал эми Клеопатра жаңы сүйгөнүнүн жардамы менен өзүнүн эжеси менен кошо башка душмандардан да кутулат. Биздин заманга чейинки 36-жылы Марк Антоний Клеопатрага расмий түрдө үйлөнөт. Бул мезгилде алар 3 балалуу болушкан. Биздин заманга чейинки 31-жылы ал биринчи аялы менен ажырашып, жаңы кирез жазууну чечет. Ага ылайык Клеопатра жана анын балдары мураскөр болушат. Римде алар Египеттин ханышасына көптөн бери каршы болуп келишкен жана бул керез Клеопатрага согуш жарыялоого алып келет. Ханыша менен Марк Антонийдин бириккен флоту талкаланган. Ханышага күйөөсүн өлтүрүү шарты коюлган. Клеопатра Марк Антонийге өзүн өзү өлтүрүү жөнүндө кат жиберет. Ал катты окуп, Марк Антоний өзүн өлтүрөт. Клеопатра ойлогондой болот. Клеопатра өзү жана анын балдары Римге туткун катары салтанаттуу жүрүш менен алынып келгендерин билгенден кийин биздин эрага чейинки 30-августтун акыркы күнүндө өзүн өзү өлтүрөт. Өзгөчө аял болгондуктан өлүмдүн экзотикалык жолду тандап алган. Египеттин кобрасынын тишинен каза болгон. Кечтин кезекчиси Эркин Нурбаев. Кечтин кезекчиси Эркин Нурбаев, биз түз эфирдебиз. Достор, дагы бир жолу эсиңизге салып өтсөм, ТВ1 Чекит KG телеканалы жаңы ачылды. Биз мына алдыңкы алгачкы кадамдарыбызды баштап атабыз. Азыркы учурда дал ушул тапта сиздер бизди түз эфирде социалдык түйүндөрдө, Одноклассники, YouTube жана Facebook баракчабызда көрсөңүздөр болот. Бир аздан кийин бул эфирибиз жазылып, сөзсүз түрдө жалпы Кыргызстанга бирдей жайылып, телеканалы аркылуу чыгат. Биздин каналыбыз жаңыдан чыгып атат. Ал эми бүгүнкү эфирибизди алдыны көздөй уланта турган болсок, бизде кезектеги коногубуз саясатчы, дипломат, саясий ишмер, саясий таануучу, активдүү жара Равшан Жээнбеков. Саламатсызбы? Саламатсыңар. Кутман кечиңиз менен келипериңизге чоң рахмат. Равшан мырза, дароо бүгүн мына 19 ноябрь кече жакында 4-5 октябрь күндөрү Кыргызстанда дагы бир чоң саясий тарыхый бурулуш күндөрү болуп өттү. Андан бери билинбейли мына 1,5 айдын убактысы болуп калыптыр. Бул саясий окуялар сиздин дагы жеке жашооңузга, эркиндикке чыгышыңызга өзүнүн өбөлгөсүн түздү десек жаңылышпайбыз. 1,5 айдан бери Равшан Жээнбеков эмне менен алек сиздин ошол кой таш окуялары боюнча болгон чечимиңиз кандай чыгып атат? Биринчиден ошол кептен баштай берсек. Эми бизде саясий өңүттө түрмөгө түшкөн адамдардын бардыгы адилеттүү соттун чечими, мыйзамдуулуктун тутулуусу менен эркиндикке чыга албайт. Бизде саясий өңүттө камалган адамдардын бардыгы бийлик алмашканда гана түрмөдөн чыгат да. Ошондуктан мен дагы 5 октябрь күнү эртең менен бийлик алмашканда дароо эле эркиндикке чыктым, себеби бул саясий өлкөдө чөйрө алмашты деген түшүндүрөт. Мына ошондон бери эркиндиктемин 1,5 айга жакындап калды.
Эми түрмөдөн чыккан адам эмне? Биринчи кезекте күндүн нуру менен, таза аба менен, эртең менен туруп бир жака басып келген эркиндигиң менен, каалаган убагыңа барып келген бир жакшы жөнөкөй бир адамдар менен жолуккан убактыларың менен рахат ала баштайсың турмуштан. Мына 1,5 айдан бери ошол нерселер менен алектенип атам. Экинчиси, эми саясатчы болгондон кийин саясат эч убакта токтобойт. Саясатчылардын саясаты түрмөдө дагы токтобойт. Мен ошо түрмөдө жатканда дагы ар кандай көз караштарымды, саясий абал боюнча, экономика боюнча көз караштардын бардыгын айтып аттым. Азыр мына ошол ишти кайрадан улантып атам. Экинчиси, президенттик шайлоо келип калды. Кандидатурамды коюп атам азыр. Азыр бүгүнкү күндө президенттер үчүн эң оор кандидатураны коюп аткан адамдар үчүн эң бир оор нерсе бар экен, бул добуш чогултмай. Бизде эски ушул Советтер Союзунун убагындагыдай эле кандидатурасын президенттикке коюп аткан адамдар 30 миңден 60 миңге чейин кол чогултушубуз керек. Мына ошол колдун чогултуу азабы менен азыр алектенип атам. Ошол октябрда болгон окуяларга сиздин билимиңиз негизи политолог, саясий таануучу деп билебиз. Сиз демек ушул окуяларды мындай маңдай тескейинен эмес, ар тараптуу тарых призмасы аркылуу өзүңүз буга чейинки катышып жүргөн жана катыша турган көзүңүз аркылуу кандай баа бересиз? Бул эмне болду? Мен саясатта акыркы 20 жылда активдүү жүрөм. Ушул 20 жылдын ичинде Кыргызстанда болгон саясий окуялардын бардыгын өзүм башыман өткөрдүм, өзүм катыштым бардыгына. 2005 жылкы окуя, 2010 жылкы окуя жана азыркы окуя менин түздөн түз же болбосо кыйыр түрдө катышуу менен өтүп атат да. Мен жыйынтыктап айтканда мынтип айтар элем, бардык Кыргызстанда болуп аткан толкундоолор ушул 3 толкундоо тең. Башы, ортосу революция, аягы төңкөрүш менен бүтүп атат. Жыйынтыгында келгенде, эгерде мамлекетте биз маанилүү, радикалдуу, системалуу өзгөрүүлөрдү жасай албасак, кандай гана элдик толкундоолор менен бийлик алмашпасын, аягы төңкөрүш менен бүтүп калат. Азыр жалпы системалык өзгөрүүлөр боло элек, маанилүү эл сезген өзгөрүүлөр боло элек, ошондуктан төңкөрүш болуп калуу коркунучу аябаганда жогору. Төңкөрүш болуп калуу, төңкөрүш бойдон калуу деп атасыз, Төңкөрүш болуп калуу. Эми мындайда башы эл каалады муну. Анткени элдин наразычылыгы мурдагы болгон бийликке аябаганда жогору болду. Социалдык экономикалык кризис, реформалардын жоктугу, элдин үмүтүнүн үзүлгөндүгү жана акыркысы ошол шайлоо аркылуу аябагандай ыплас шайлоонун өтүшү бул сөзсүз түрдө кандайдыр бир революциялык көрүнүшкө алып келди да. Бирок жыйынтыгы кандай болот? Бул башка маселе. Сиз мына бул жогорудагы сөзүңүздө системалуу өзгөрүүлөрдү көргөн жок деп айтып калдыңыз. Ага чейин мен президентке талапкерлигимди коюп атам деп атасыз. Равшан Жээнбеков президенттик шайлоого катышуудагы агитация 12 декабрь башталат экен, ага чейин агитациялык жумуштарды баягы көз карашты айтып берсек болот. Көз караштарыңызды айтып кетсеңиз. Сиз үчүн мына негизги бир мындай азыркы жаштардын тили менен айтканда мындай биздин эфирде өзү мындай эркин эфир, ошондуктан топ 3 деп коелучу, мындай топ 3 негизги өзгөрүүлөр Кыргызстанда. Мен ойлойм, Кыргызстанда бийликке келип аткан адам президент болобу, өкмөт башчысы болобу, маанилүү чоң өзгөрүүлөр жасашы өтө кыйын, өтө оор. Анткени жакырчылык, акчанын жоктугу бардык келген бийликтин бутун ушунчалык бекем тушап турат да. Бирок бир 3-4 маанилүү нерсени сиз айтып аткандай эле топ деп айта турган болсок кылып кетсе болот. Мен ойлор элем, сөзсүз түрдө биз адилеттүү, эгемендүү, ачык сот системасын түзүшүбүз керек. Бул биринчи менин максатым болот келечекте. Экинчи максатым, биз шаар мэрлерин, губернаторлорду колубуздан келсе эл шайлай турган кылышыбыз керек. Анткени канчалык жергиликтүү бийлик күчтүү боло турган болсо, анда экономика өнүгөт, лидерлер пайда болот, өз алдынча башкаруунун сапаты жогорулайт, каражат пайда болот. Үчүнчүсү, акыркы жылдары биз эл аралык коомчулуктан бөлүнүп калдык. Биз өзүбүздүн гана бир булуң бурчка такалып алып, өзүбүз менен өзүбүз жашайбыз. Бир кичинекей бир жаныбызда коңшуларыбыз болсо, бизге ошолор жетиштүү деген бийликтин таңгулоосу мамлекетке аябай сиңип кетти. Мен ойлойм, биз эл аралык коомчулукка кайра кайрылышыбыз керек. Кыргызстан заманбап мамлекет болуш керек. Бириккен Улуттар уюму, эл аралык кадыр барктуу уюмдардын чечимдери
алар менен кызматташуу биз үчүн приоритеттүү багыттардын бири болуш керек. Анткени ошол аркылуу гана биз дүйнөлүк коомчулукка, дүйнөлүк цивилизацияга, сапаттуу билимге, сапаттуу медицинага жетишсек болот. Мына ушул бир 3-4 нерсени мен азыр мына оюма келе калган нерсе, мен топ катарында келечекте жасаганга аракет кылат элем деп айта алам. Сиз баягы мен ошол сөздөрдү угуп жүргөн биринчи саясатчы эмессиз да. Ага чейин сизге чейин Элдар Абакиров экөөбүз сүйлөшүп отурдук жашынакай кылып. Анан жазып алдым. Экөөңөр сүйлөшкөн жоксуздар мисалычы. Бирдей. Максаттар бирдей. Түшүнүктүү, мындай алымдуу, көрүнүктүү, кармап физикалык түрдө дагы мындай сезип көрсөк болот да. Эмнеге болбой жатат? Сиз айтып атасыз, мына Элдар Абакиров менен сүйлөштүм, анын дагы жалпысынан ушул сөздөрдү айтып атат. МСУ биз демократиялык багыттагы адамдар, прогрессивдүү адамдардын көпчүлүгү бирдей ойлонот. Анткени чечүү жолдору жалпысынан бирдей эле. Багыт бирдей эле да. Бирок башка көз караштагы кандидаттар бар, же болбосо саясатчылар бар. Алардан сурасаңар, алар таптакыр башка нерсени айтат. Ошондуктан бир 5-6 кандидат барбыз. Биздин көз карашыбыз бири-бирибизге окшош. Ошон үчүн Элдар мырзанын айтканы дагы бир 5-6 кандидат бар. Келечекте кандидат болобуз деген алар, биз окшош көз караштагы адамдарбыз. Эмне үчүн болбой атат? Себеби биздин коомубуздун көпчүлүгү Кыргызстанда өзгөрүүнү каалайт. Жакшы жашагысы келет. Жакшы билим, жакшы медицина, жакшы айлык алгысы келет. Бирок эмнегедир маанилүү, радикалдуу, системалуу өзгөрүүлөрдү колдогусу келбейт. Бардыгын жөнөкөй алгыбыз келет да. Мисалы, биз Россия менен гана дос болсок, бардыгы жакшы болот. Же болбосо коңшуларыбыз менен гана дос болсок, баары жакшы болот деген жөнөкөй көз караш менен жашайбыз дагы, маанилүү, системалуу өзгөрүүлөрдү талап кылбайбыз. Менде дароо мындай суроо пайда болду. Сиз айтып калдыңыз, мына мен жана дагы 5-6 мына азыр президенттикке аттанган эле саясий көрүнүктүү фигуралардын оюбуз бирдей дагы, түшүнүктүү, жеткиликтүү, жасаганга оңой. Бирок башкалар дедиңиз сиздер. Башкалар элдин суроо талабы. Эмнеге башкаларга күч тагы анан ушундай түшүнүктүү, прозрачный дейбиз да, мындай көрүнүктүү өзгөрүүлөрдү жасай турган саясатчыларга суроо талап анчейин күч эмес. Эми бул транзиттик өлкөлөрдүн баарындагы эле проблема. Мисалы, эмне үчүн ушул бакыйган дүйнөдөгү алдыңкы бир 4-5 бай өлкөнүн ичине кирген Россияда оппозиция же болбосо башка көз караштагы адамдарды кабыл албайт. Же болбосо азыраак кабыл алат. Эмне үчүн Казакстанда ошондой, эмне үчүн Өзбекстанда ошондой? Себеби биздин коомдо сиңип калган көз караш, коңшу мамлекеттердин, өзгөчө авторитардык мамлекеттердин пропагандалары прогрессивдүү адамдарды, реформа жасай ала турган адамдарды, цивилизациялуу дүйнөдөгү өнүккөн мамлекеттер менен мамиле кыла турган саясатчыларды, граждандык коомду, жарандык активисттерди кабыл албаганга айбагандай бекем иштеп атат. Эгерде ошол күчтүү мамлекеттердин, чоң мамлекеттердин пропагандасы жана ага кошулган биздин авторитардык башкаруунун Кыргызстандын ичиндеги дагы болбогондо, анда мен ойлойм, Кыргызстанда бир топ күчтүү атаандаштык болмок дагы, бизге окшогон көз караштагы адамдар, реформа жасайбыз деген, демократиялуу реформа, прогрессивдүү мамлекет курабыз деген адамдардын жеңиши көбүрөөк боло баштамак. Тилекке каршы бүгүнкү күндө пропаганданын таасири коомго айбагандай күчтүү болуп атат дагы, биз көп убакта утуруп коюп атабыз. Мен сиздин ушу айткан сөзүңүздөн бир сөзгө өзгөчө бөтөнчө көңүл бурат элем да. Мына прогрессивдүү деген түшүнүк, сөз. Мына жалпы калың элди аралап бара турган болсоң, прогрессивдүү деген сөздөн кандайдыр бир чочулоо бар. Прогрессивдүү деген адамдар чочулоодон башка, ошол катмар адамдарга киргизген өздөрүн атаган адамдар бир мындай сезим калат да. Биз прогрессивдүүбүз, силер караңызсыңар, силер унчукпай тургула, биз жасайлы ошону деген приватташтыруу бир темасы бар болгондой да ошол сөздөчү. Канткенде ошол прогрессивдүү деген сөздө мындай кыргыз элине, кыргыз тилине, жалпы журтчулукка мындай чочулоосуз жеткирсе, анан деги прогрессивдүү адам деген ким? Эмнеге ал адамдардан биз чочулашыбыз керек? Себеп деген прогрессивдүү деген дароо түшүнүктүү, батыштын абасын жутуп келген, же болбосо АКШнын сөзү сүйлөгөн деген бир калыпка түшүп калган түшүнүктөр бардай сезилет мага.
Эми мен прогрессивдүү дегенде биринчи кезекте саясатчылар жөнүндө айтып атам, анткени саясатчылардын сол көз караштагы, ортодогу, оң көз караштагы адамдар бар. Улутчул көз караштагы, социалисттик, коммунисттик көз караштагы, же болбосо либералдык, прогрессивдик көз караштагы деп мен ошол багытта айтып атам. Ал эми коомчулукты ала турган болсок, коомдо мен ойлойм баары бир улутчулдук, религиялык көз караш көбүрөөк үстөмдүк кылып турат. Ошондуктан ошол улутчулдук менен религиялык көз караш жанакындай оң багыттагы көз карашты көбүрөөк кабыл албайт. Ар бир идеология өзү бири-бири менен бүгүнкү күндө кагылышып атат. Орто, сол, оң дүйнөнүн баарында эле кагылышат. Бирок бизде азыркы күндө көпчүлүк баары бир улутчул, религиялык көз карашта болгондуктан кандайдыр бир либералдык көз караштагы, демократиялык көз караштагы адамдарды, жана сиз айткандай эле батыштын адамы же болбосо биздин адамыбыз эмес деген көз карашты жанакы эле мен айтып аткан пропаганда, жергиликтүү пропаганда, коңшу мамлекеттердин пропагандасы бир топ сиңирип чыгады бизге. Мына ошонун катарында мына сизди саясий жолуңуздагы урунттуу учурлардын бири десек болот. Мына сиздин 8 март жана ошол жактагы мына кеченки жылга болгон окуяларда сиздин катышууңуз болуп калды. Жаңылышсам 2 жыл болуп калды. 2 жыл болуп калды. Интернет айнегинде Равшан Жембеков деп издөөлөр жүргүзгөндө деги эле сиз чыккан кайсы жакка чыкпаңыз, сөзсүз түрдө комментарийде 85-90% жакыны биз сизди саясатчы катары көргүбүз келбейт, сиздин ордуңуз башка жерде деп баягы мындай чоң соккуга дуушар болдуңуз да. 2 жыл мурун болгон бул окуя. Өкүнөсүзбү? Жок. Саясатчынын ар биринин өзүнүн көз карашы бар. Ар бир саясатчы ошол көз караштын бекем карманышы керек. Мен эч убакта аялдардан укук үчүн 8 мартта чыкканыма өкүнбөйм. Бирок жана мен айтып кеттим, авторитардык өлкөлөрдө бүт бардык нерсени президент чечкен өлкөдө жанакындай жакшынакай митингтерге, жакшынакай марштарга, жакшынакай демонстрацияларга атайлап уюштурган адамдарды киргизет. Анан ошолордун бардыгын кыйкыртып, сүйлөтүп, сүрөткө тартып чыгарат дагы, анан ошол митингке чыккан адамдардын бардыгын жаман, же болбосо бул жээкке тиешелүү, тиги жээкке тиешелүү деп жаманатты кылып, массалык маалымат каражаттары аркылуу таратышат. Мен ойлойм, бул ошол убактагы бийликтин атайы жасаган провокациясы, атайы жасаган акциясы болчу. Ал кандайдыр бир деңгээлде максатына жетти, бирок ал өтө узакка бара турган максат эмес, ал кыска максат болуп эсептелет. Мен ойлойм, коомчулук эртеби кечпи баары бир анын бардыгын жасалган экенин, анын баарын туура эмес экенин баары бир түшүнөт. Мына ал интернет айнегинде дейли да. Ал эми сиз өзүңүз мындай биз баарыбыз адамбыз да, эртең менен турабыз, кечинде үйгө барып дем алып, үй бүлө менен болобуз. Анан өзүбүздүн баягы күнүмдүк турмушта көптөгөн адамдар менен жолугабыз да. Ушул көчөдөн басабыз, сейилдейбиз, бир үй бүлөлүк иш-чараларга катышабыз. Сиздин баамыңызда ошол интернетте болгон басым, интернетте болгон ошол атака дейли же түшүнбөстүктүн негизине келген баягы терс өңүттөгү комментарийлер сиздин мындай күнүмдүк турмушуңузда ошол нерсеге дуушар болосузбу мындай же мындай ажырым барбы ортосунда? Жок, мен мынакей ошол пропаганданы жалпысынан биз запкысын тартабыз саясатчы катарында. Бирок күнүмдүк турмушта мен бир дагы адамдан өзүм жеке ушундай деген сөздү уга элекмин. Бир эле андай эмес, мынакей бул эң мындай терс кабыл алынган чөйрө бул түрмө болуп эсептелет. 1 жылга жакын түрмөдө отурдум. Биринчи СИЗОдо, бул аябагандай оор түрмөлөрдүн бири. Бир эле ушул Кыргызстанда эмес, керек болсо СНГ мамлекеттеринин ичине шарты, чөйрөсү катарында аябагандай оор түрмөдө. Ошол жерден мен бир дагы ушул сиз ушундай экенсиз, же ушундай кылган экенсиз деген жаман сөздү уккан жок. Бул негизинен пропагандалык гана максатты көздөгөн акциянын бийликтен уюштурган иши болчу. Демек сиз күнүмдүк турмушта андай басмырлоого дуушар болгон жоксуз? Жок, мен ойлойм эми адамдардын көпчүлүгү баары бир акыл эстүү болот, таң сезим бар. Пропаганданы кандайдыр бир ошол фейктер аркылуу же болбосо уюштурулган адамдар аркылуу тараткан, айткан жеңил, ал эми реалдуу турмушта ал менин оюмча баары бир кыйыныраак болуп эсептелет. Мына сиз мен сизге мынакей эски анан баягы оор күндөрдү эскертким келбейт, бирок эми бир тарых көзүмдү алганда сиздин ошол абакта өткөргөн убактыңыз сиз үчүн баягы мындай жакшы эле болду десек болот, кыска мөөнөтү боюнча кыска болду. Анан ошол жакта күндөрдү бир мындай эскере турган болсок,
шарттарыңыз кандай болот? Себеп дегенде кечээ күнү Алмаз Шаршенович эфирден чыгып биринчи жолу ачык сот өттү. Анан ошол жакта мен азыр 47 колониядамын. Бул жакта шарттар мындай болуп атат. Менден да оорураак кылмыш боюнча адамдар жүрөт дегендей болду да. Ошо сиздин убактыңыз кандай өттү ошол жакта? Кандай шарттарда өттү? Китеп окуганга же болбосо бир мындай маалымат алып турган мүмкүнчүлүктөр болдубу? Эгер бул маселе суроо ордук жарата турган болсо психологиялык негизде. Жок, бул эч кандай ордук жаратпайт. Эми түрмө деген бардык жерде жаман. Эркиндиктен ажыроо бардык жерде жаман. Адамдын эң маанилүү байлыгы бул эркиндик болуп эсептелет да. Түрмө ошол эркиндикти чектеп, мына ушул 3 метр менен туурасы 6 метр узундугу камерада 24 саат жатуу, цемент камерада, цемент полдо, бул аябагандай оор. Ден соолукка дагы, психикалык жактан дагы аябай оор болуп эсептелет. Анын үстүнө Кыргызстанда ошол номер 1 түрмө, түрмөлөрдүн ичинен эң шарты жагынан оор түрмө болуп эсептелет. Эч кандай кыймыл жок, күндү көрбөйсүң, таза абаны көрбөйсүң. Ден соолук аябагандай оор маселе. Бирок ошентсе дагы адам түрмөгө түшкөндөн кийин ошого көнүшкө, чыдашка туура келет. Сиз айткандай эле ал жерде эң маанилүү багыт бул китеп окуу. Телевизордон жаңылыктарды көрүү, спорт менен машыгуу. Жана мен дагы бир өзгөчөлүгүм болду. Мен көп жазганга аракет кылдым. Ошол түрмөдөн бекер жатканча китеп жазып чыгайын деп азыр кичинекей бир заметкалар жазып чыктым. Түрмө жөнүндө, саясат жөнүндө, экономика жөнүндө жана спорт менен көбүрөөк машыгып, көбүрөөк статьяларды өзүмдүн саясатка, экономикага көз караштарымды жазганга аракет кылып аттым. Жалгыз жаттыңызбы? Жок, түрмөдө жалгыз жатпайт негизинен. Жалгыз жаткан камералар бар, аны өзүң чечишиң керек. Эгерде бир кандайдыр бир өмүрүңө коркунуч боло турган болсо, өзгөчө ошо прокурорлор, тергөөчүлөр жана кээ бир саясатчылардын өмүрүнө коркунуч боло турган болсо, алар жалгыз камераларга жатышат. Ал эми мен коркпойм, мен коркунуч жок дей турган болсоң, эл менен эле жатасың, мен эл менен эле жаттым. Менин камерамда 4 кишиден 7 кишиге чейин жатышты. Бул алмашып турат ар убакта. Ушул бир аз өзгөрүп тура турган гана камера болду. Контингент сөзсүз эле баягы саясий чечимдерди улам түшкөн адамдар эмес. Кадимки эле жок. Бардык адамдар менен оор кылмыштар жасаган. Бардык адамдар менен чогуу жатасың. Эми рецидивисттер менен же болбосо террористтер менен жаткырбайт. Бирок ар кандай статьядагы адамдар менен чогуу жата бересиң. Демек биз кече жакында интернеттен көргөн мындай жайыл дасторконду жайып алып, анан мындай спорт кадимки деле мына эркиндик деп атасыз, мына эркиндик чектөө деп атасыз, бирок андай картина жок экен да демек. Кадимки эле камера, телевизор жана ушул сейилдөө мөөнөтү болсо керек. Себеп дегенде биздин акылыбызда мына интернетте ошо сиз айткан эле пропаганда аркылуу мына түрмөдө жатуу канчалык сен жогорку аброй менен, жогорураак бир атың чыккан атың менен ошол жака ошолундай жерге кире турган болсоң, жашоо кадимки эле жашоодогудай турбайбы, керек болсо андан да жакшыраак экен, тамактын жакшысы, футбол ойносоң болот экен деген баягындай манипуляциялык маалыматтар көпкө баймабай чыгып калгандыктан сурап атам да сизден. Мен түрмөнү экиге бөлөм. Биринчиси жалпы түрмө. Ал түрмөлөр баягы чоң 1 гектар, же болбосо 2 гектарлык жерге курулган. Ал түрмөгө кесилип, соттун чечими чыккандан кийин барып ошол жерде бир аз эркинирээк басып жүрөсүң. Мисалы жана Атамбаевдин сүрөтү чыгып калып атпайбы, басып жүргөн. Ал эми СИЗО бул эң оор түрмө болуп эсептелет. Сотко чейинки, соттун чечими чыкканга чейинки жер камалган жер, бул жана мен айткандай эле 3 менен 6, ошол жерден эч жака чыкпайсың. Күнүнө бир 15-20 мүнөт алып барып, ошондой эле кичинекей камерага бастырып коюп, кайра алып келет. Андан башка эркиндигиң жок. Мен ошон үчүн айтып атам, Кыргызстандагы СИЗО бул эң оор түрмөлөрдүн бири болуп эсептелет. Камардын алдында саясатчыларды ошол СИЗО менен коркутат бизде. Мисалы, мени камарда эки ушундай шартты коюшту. Биринчиси, Атамбаевка жалган көрсөтмө бересиң. Ачык эле, уялтып да койбойт. Эгерде көрсөтмө берсең камабайбыз, эгерде көрсөтмө бербесең анда камайбыз. Экинчиси, камайбыз деп чечим чыгаргандан кийин биз сизди КГБга камасак деп атабыз деп атай ошол психикага, сага басым катарында айтат да. Анан баягы көп саясатчылар, мамлекеттик кызматчылар билбегендер СИЗО деген оор да, жана айтып атпайбы, биринчи СИЗО бул аябаганда шарты оор. Анан жалдырап кирет көптүгү. Мен ушул биринчи СИЗОга камабасаңар, мени ушул КГБнын СИЗОсуна камасаңар деп анан ошол жерден дагы соода болот дагы, кандайдыр бир маалыматтарды алганга, жалган маалыматты алып ошол саясатчыны сындырганга аракет кылышат дагы.
Кааласа КГБнын түрмөсүнө камайт, каалабаса алып барып биринчи СИЗОго камайт. Анан кийин мен айтышты, жанагы эле шарт. Атамбаевка көрсөтмө бересиң, анда КГБ камайбыз. Дагы эле шарт ошол. Жалган көрсөтмө менен иштемей да бизде. Анан кийин жок, мен ага көрсөтмө бере албайм. Мен жалган көрсөтмө эч убакта эч кимге бербейм. Андан көрө түрмөгө отурам дегенден кийин алып барып анан кийин ошол биринчи СИЗОго оор шартка камашканы бул ошо бул басым болуп эсептелет да бизде. КГБ деп көп айтып алдыңыз, КГБ. КГБ Кемеге калып калган экен. ГКНБнын түрмөсү. Телиңиздин учу калган. КГБ дал ошол советтерден калган эң чоң бир мындай каатчылык органы деп белгилеп Ооба, кетсек бизде болот да. тилекке каршы Азыр бизде бир сюжет болсун, улантабыз сиз менен маекте. Дал ошол сиз айтып калдыңыз мына эркиндик чектелүү адам үчүн эркиндик эң маанилүү дейт. Аны менен катар адам укуктары жана ошондой эле Кыргызстандагы түрмөдөгө жаткан адамдарга болгон кыйноолор тууралуу дагы биз көптөн көп ошол темада жеке мен алектенип изденип келем. Тилекке каршы кырдаал алдаганча оор десек болот. Ошондуктан биздин каналда 14-чү эл аралык даректүү бир дүйнө тасмалар фестивали уланып жатат. Ар кайсы өлкөдөн келген 15 тасма катышууда. Келиңиздер анда болсо фестивалдын кыска анонсун көрөлү жана биздин каналдан сиздер ошол бир дүйнө Кыргызстан фестивалынан катышып аткан кино тасмаларды байма-бай көрүп турсаңыздар болот. Азыр анонсун көрөлү. Ар кандай жөндөмдү өздөштүрүү үчүн машыгуу маанилүү болот. Би музыкалык аспапты ойноо же бейсбол оюну болсун. Машыгуу бул иш аракетти өркүндөтүү максатында бир иш аракетти кайталоо. Бул бизге тапшырмаларды оңой, тезирээк жана ишенимдүү аткарууга жардам берет. Көнүгүү мээнин жакшы иштешине кандайча жардам берет? Мээде нерв ткандарынын эки түрү бар: боз зат жана ак зат. Боз зат мээдеги маалыматты иштетет, ал нерв клеткаларына сигналдарды жана сезүү дүүлүктүргүчтөрүн багыттайт. Ак зат негизинен май ткандарынан жана нерв талчаларынан турат. Денени кыймылдатуу үчүн мээдеги боз зат жөнүндө маалыматты булчуңдарга жеткириш керек. Ал үчүн аксон деп аталган нерв клеткалары жүлүн аркылуу өтүш керек. Кантип окутуу жана кайталоо мээнин ички иштөөсүндө иштейт. Ак заттардын курамында болгон аксондор миелин деген майлуу зат менен капталган. Көнүгүү миелин кабыгынын өзгөрүшүнө алып келет. Миелинди электр кабелдериндеги изоляцияга салыштырса болот. Ал электрдик сигналдарында энергияны жоготушуна жол бербейт. Ал аларды нерв жолдору боюнча жылдырат. Булчуңдарга жасалган акыркы тажрыйбаларда бир кыймылды көп кайталаса, ал миелин кабынын катмарларынын санын көбөйтөрү белгилүү болду. Катмарлар канчалык көп болсо, аксоналдык чынжырлар ошончолук жакшы изоляцияны алып, кандайдыр бир экспресс жолун түзөт. Ал жол аркылуу мээден булчуңдарга маалымат батыраак берилет. Көптөгөн спортчулар жана аткаруучулар ийгиликтерин булчуң эс тутуму менен байланыштырышат. Бирок чындыгында булчуңдардын эс тутуму жок. Жөн гана миелинация нерв жолдорунун ылдамдылыгын жана натыйжалуулугун жогорулатат. Бул спортчуларга, ырчыларга жана бийчилерге артыкчылык берет. Кандайдыр бир чеберчиликти өздөштүрүү үчүн канча саат, күн, жыл бою машыгуу керектиги жөнүндө теориялар бар. Сыйкырдуу сан азырынча табыла элек. Бирок биз билебиз, чеберчиликке машыгуунун узактыгы гана эмес, анын сапаты жана натыйжалуулугу дагы таасир этет. Натыйжалуу окутуу үчүн ыраттуулук, толук концентрация, максат коюу жана окуучунун азыркы жөндөмүнүн чегинде болгон кемчиликтер менен күрөшүү керек. Эгер мунун бардыгы эффективдүүлүккө байланыштуу болсо, анда машыгуудан кантип көбүрөөк пайда аласың? Төмөнкү кеңештерди колдонуңуз. Биринчи, конкреттүү тапшырмага көңүл буруш керек. Алаксытуучу нерселерди азайтыш маанилүү. Компьютериңизди же телевизоруңузду өчүрүп, телефонуңузду учак режимине коюңуз. Бир изилдөөнүн жүрүшүндө изилдөөчүлөр 260 студенттин окуп жаткандыгын байкашкан. Орто эсеп менен алганда студенттер бир тапшырмага 6 мүнөттөн ашык эмес убакытта көңүлүн бурушу мүмкүн. Ноутбуктар, смартфондор жана өзгөчө Facebook студенттерди алаксытат экен. Экинчи, жай кыймылда машыгуу.
Координация туура же туура эмес болсо дагы ал кайталоолорго негизделет. Эгер сапаттуу кайталоолордун ылдамдылыгын акырындык менен көбөйтсөңүз, анда аларды туура кылып баштайсыз. Ошондой эле жогорку деңгээлдеги аткаруучулар адатта тез бирок үзгүлтүксүз машыгышат. Изилдөөлөр көрсөткөндөй, көптөгөн мыкты спортчулар жана музыканттар өз кесибине байланыштуу иш-чараларга жумасына 50-60 саат сарпташат. Көптөгөн адамдар натыйжалуу машыгууларды күнүмдүк кыска сабактарга бөлүштүрүшөт. Үчүнчү, машыгууңузду элестетип көрүңүз. Бул бир аз таң калыштуу, бирок бир катар изилдөөлөр көрсөткөндөй, физикалык кыймыл тамыр алгандан соң элестетүү аркылуу чеберчиликти өркүндөтүүгө болот экен. Бир изилдөөдө 144 баскетболчу 2 топко бөлүнгөн экен. А тобу 3 саат бою бир кол менен топту себетке ыргытты. Ал эми Б тобу ыргытып атканын элестетип атты. 2 жумалык эксперименттен кийинки тесттин жыйынтыгы көрсөткөндөй, 2 топто тең орточо деңгээлден жогору оюнчулар бирдей деңгээлде чеберчиликтерин өркүндөтүштү. Илимпоздор мээнин сырларын ачууга жакындаган сайын, биз машыгуунун натыйжалуулугун жакшыраак түшүнө алабыз. Эффективдүү машыгуу бул чектөөлөрдү жеңүүнүн, жаңы бийиктерге жетүүнүн жана потенциалыбызды өркүндөтүүнүн мыкты жолу. Кечтин кезекчиси Эркин Нурбаев. Кечтин кезекчиси менен Эркин Нурбаев. Биз улантабыз иш күндүн кечи. Биздеги конок Равшан Жэйбеков. Буга чейин биз Равшан мырзанын ушул башынан өткөргөн саясий куугунтуктоонун деп баалайлы кызыктуу күндөрүн сүйлөштүк. Азыр болсо биз ушул азыркы тапка келип кайтсак, өзүңүз мына саясаттануучу катары кече күнү интернетте байма-бай жалпы маалымат айдыңына жаңы конституциянын долбоору кирди. Биз коомчулукта бул маселе аябай талкууланып жатат. Ошол маселеге боюнча сиздин көз карашыңыз кандай болду? Аны менен катар кече күнү Венециядан Европадан чоң бир мындай сигнал келди. Себеп деген андай институттар жөндөн жок эле баягы сигналдарды жоксо кабарларды таратпайт. Ал сигнал боюнча учурдагы парламент мындай чечим чыгарууга, башкача айтканда чоң ушунчалык мамлекеттин тагдырын, алдына кеткен жолун көрсөтө турчу конституциялык өзгөртүүлөрдү көтөргөнгө эч кандай укугу жок эле деген билдирүүсүн айтты. Ушул маселе боюнча сиздин пикириңизди уккубуз келип турат. Оюңуз кандай? Мен ушул Венеция комиссиясы жөнүндө кыска айтып койсом болот. Венеция комиссиясы деген сөз бул атайы түзүлгөн уюм. Дүйнөдөгү конституциялык реформалар болуп атканда, ушул Венеция комиссиясы бардык өлкөлөргө өздөрүнүн рекомендациясын берип турат. Себеби Венеция комиссиясы дүйнөдөгү бардык мамлекеттер конституциялык реформалар жасап атканда баарына аралашып, ушунчалык көп тажрыйба топтогон да. Алар бардык нерсеге алдын ала жообун билет. Бул жол менен кетсек кандай болот, бул жол менен кетсек кандай болот деп, туура эмес экенин, кайсы бир жылдардан кийин кандай проблемаларга дуушар болосуңар, эгерде бул жол менен кетсеңер деп алдын ала айтып турат да. Ошондуктан Венеция комиссиясынын берген рекомендациясы бизге окшогон өлкөлөр үчүн аябагандай маанилүү. Биз аны сөзсүз түрдө эске алышыбыз керек. Экинчиси, биз азыркы жаңы конституция менен кайда баратабыз дегенде, мен айтат элем, анда мурдагы эле жакка баратабыз. Анткени биз күчтүү президенттик бийликти 30 жылдан бери жашап келатабыз. 30 жылдан бери бизде мамлекеттеги бардык маселени биз парламенттик мамлекетке өтүп атабыз деп калп эле жалган айтканыбыз менен бардык маселени президенттер чечип келген. Ошондуктан азыр биз президенттикке өтүп, анан кийин ошого өткөндөн кийин эле бардыгы жакшы болот десек, анда жаңылышабыз. Мен айтат элем, азыркы конституция бул туңгуй калып барат, эгерде ошол күчтүү президенттик бийликке бара турган болсок. Экономикалык кризиске алып келет, жана кайрадан эле бизди мындан дагы чоң трагедияга алып келет. Бирок мен бир нерсеге азыр үмүт артып атам, азыр бардыгы айта баштады, мамлекеттик бийликте отурган адамдар. Бул сунуш, биз талкуулайбыз, бардык көз караштагы адамдардын оюн эске алганга аракет кылабыз, жана ошону эске өзгөрткөнгө аракет кылабыз дегени бул дурус. Эгерде ошондой болуп, бардык айтып аткан тараптардын, башка көз караштагы адамдардын оюн эске алып,
конституциялык кеңешме түзүлөбү, чоң талкуу болобу, андан кийин гана чечим кабыл ала турган болсок, мүмкүн аягында ошол туура болуп чыгат. Венециялык комиссия деп кечээ күнү мен интернеттерде карап отурсам, комитеттин көпчүлүгүндө алар биздин ишке киргишип не кылат, Венеция комиссиясын биз укпайбыз да, алар бизге эмне кереги бар, акыл үйрөтпөй эле койсунчу деген таризде баягы мен албетте жамандабайм, бирок элдин үмүтүн дагы аябай жакшы түшүнүп турам да. Ким келсе дагы, кандай жол менен болсо дагы Кыргызстан акыйкатты кордосо, баягы мындай байлар кустурса, Кытайдан карызыбызды кутулсак деген баягы мындай балалык, байоо сезимдер бар да, мунун баардыгын баягы туура түшүнүш керек ал жагынчы. Анан сиз мындай эксперт катары, саясий таануучу катары айтсаңыз, Венеция комиссия өзүнүн сигналын берди, бизге жөнөттү. Аны четке кагуу, аны укпай коюу кандай жыйынтыктар алып келиши мүмкүн? Мен бир болгон окуяны айтып берейин. 2013-жылкы конституцияга дагы мына азыркы азабын тартып аткан көп каталарын Венеция комиссиясы айткан ошол убакта эле. Келечекте силер парламенттик бийликке өтөбүз деп атканыңар менен, бирок КГБны, прокуратураны, президентке шайлоодон кийин мандат берүү укугун берип атканыңар менен кайрадан толугу менен президенттик бийликке кетип атасыңар деп алар ошол убакта эле айтышкан. Бирок ошол убактагы бийликти укпай коюшкан. Эми азыр дагы алар өздөрүнүн оюн айтып атышат. Эгерде укпасак, анда дагы 1 жылдан кийин, 2 жылдан кийин кайра эле ушундай чатакка келебиз дагы. Анан кийин айтабыз, баягыда Венеция комиссиясы айтты эле деп. Ошондо алар биздин саясий кырдаалды, биз жакшы көрөбүз го, биринчи болсо биздин Кыргыздын өзүбүздүн рухубуз бар, өзүбүздүн менталдуулугубуз бар, өзүбүз баягы бүт нерсени сезип билип турабыз. Бизге кандай жакшы болоорун чындыгында Венецияда отурган 2-3 кишинин аларга каяктан маалым? Булар аябагандай чоң институт. Бул изилдөөчү институт. Жана ушинтип кеңеш бере турган институт болуп эсептелет. Алар дүйнөдөгү бардык мамлекеттердин башынан өткөн тажрыйбанын баарын чогултуп алдында кармап отурушат. Дагы анан ошол биз окшогон мамлекеттер реформа жасайбыз дегенде болгон өздөрүнүн сунушун айтат. Биз кабыл албай койсок болот. Анткени айтып атпаймынбы, 2013 жылда эле кабыл алып койгон. Ал убактагы ошол Отунбаева деле, Текебаевдер деле кабыл алышпай койгон. Көп нерселерин алардын айткан. Бирок алардын айтканы баары туура келди. Мен алардын чечиминин баарын окугам ошол убакта. Ошон үчүн айтып атам. Азыр эми кабыл албай койсок эмне болот? Жанагы сиз айтып атпайсызбы? Алардын иши кайсы? Биз өзүбүз чечишибиз керек деп. Туура, биз өзүбүз чечебиз, ансыз деле. 2010 деле чечкенбиз. Бирок алардын айтканын эске албай койсок, биринчиси келечекте кайрадан кризиске келип такалабыз. Бул биринчиси саясий кризиске. Экинчиси бизге эл аралык жардам берип аткан көптөгөн уюмдар, мамлекеттер, өзгөчө экономикалык, каржы жардамдарын берип аткан мамлекеттер жана уюмдар каржыларын кесет же болбосо токтотуп коет. Мынакей бүгүнкү күндө биз Россия менен мамилебиз экономикалык, каржылык жактан оор, Кытай менен оор, аларга кошуп батыш мамлекеттери, эл аралык финанс уюмдары жана гуманитардык уюмдар бизге далысын сала турган болсо, анда биздин абалыбыз мындан ары андан дагы оор боло баштайт. Бир дагы келген бийлик азыркы социалдык экономикалык маселени, каржы маселесин, өнүгүү маселесин чече албай калат. Бул маселелерди чечүүдө кайрадан эле жанакы өзүн айткым деле келбейт ал сөздүчү, бирок ошол аңыз кепке да айланып калды. Ушул кустуруу маселеси, башкача айтканда ушул мындай байып алган, байып кеткен, негизи эле ар адам баласынын табиятында өзүндө жатат да, негизичи мындай. Менде акча аз болсо, бирөөдө көбүрөөк акча болсо, менден жакшыраак жашаса, балдарын жакшыраак мектепке алып барса, демек ошо кишиде бир маселе бар да, ошо кишини бир мындай атата кылып мындай кичине кысып койсокпу деген маселе. 17-жылдарды өткөн кылымдын 17-жылдарында дагы ошол кан төгүлүүгө алып келген, чоң улуттук трагедияга алып келген да. Ошондой окуялар Кыргызстанда кайталанышы мүмкүнбү? Анан ушул сиз айткан ушу каржылык маселеси эл арасында мында барып сүйлөшүп көрсөңүз мындай дейт да. Ар жак бир жактан деле бербесе койсун, биз өзүбүздүн эгемендигибизди сактап калалы. Тетигилер кусуп берсе, бюджетибиз толот, Кытайдан карызды төлөп өтөбүз. Анан мындай жакшы башталат деген түшүнүктөр бул эмне? Анан сиздин ошого көз карашыңыз кандай? Мен ойлойм, биздин маселебиз бүгүн ошол бир 5 миллиард сомду же 10 миллиард сом маселесин эле чечкенде эмес. Биздин маселебиз андан дагы тереңирээк. Биз жылына биздин бюджет жаңылбасам бир 20 миллиард, 16 миллиард сомдун тегерегинде дефицит менен кабыл алынат.
Бул бир эле жыл эмес, дайыма жылдардын баарында. Пандемиядан сырткаркы жылдары. Пандемиядан мурда эле. Эми пандемияны кошкондо, акыркы окуяларды кошкондо бүгүнкү күндө бюджетибиздин дефицити 40 миллиард сом, 36-37 миллиард сом тегерегинде. Тышкы карызга бул жылы биз 30 миллиард төлөйбүз. Ошондо 70 миллиард сом биздин бюджетибизде быйыл бир топ кыйын абалда түзүп турат. Бул бюджетибиздин жартысы. Кайдан алабыз ал акчаны? Биз өзүбүз эгемендүүлүгүбүздү албетте сактап туруп атабыз. Бизди эч ким келип басып алган жок. Эч ким келип бизди бөлүп кетип аткан жок. Эгемендүүлүгүбүз турат. Бирок биз өнүгүш үчүн чет мамлекеттер менен, коңшу мамлекеттер менен, өзгөчө батыштын демократиялуу мамлекеттери менен өнөктүк, ишенимдүү, жакшы мамиле түзүшүбүз керек. Эгерде аны түзбөй турган болсок, анда биздин бюджетибиз жылына ушул оор абалда кала берет. Биз бул абалдан чыга албайбыз. Бизге бүгүнкү күндө бир эле күндө жанагынтип 5-6 миллиард сомду алып отуруп калып эмес. Биз жылына кантип бюджетибизди 10-15%ке өстүрөбүз, кантип жылына эффективдүү башкаруунун деңгээлин көтөрөбүз, мына маселе ушунда турат. Эгерде бул маселелерди чече албасак, анда биздин экономикабыз дагы, саясатыбыз дагы, социалдык маселелерибиз дагы оор абалда кала берет. Мына сиз басымда өзгөчө мына батыш мамлекеттер деп айтып атасыз. Кремлдин саясатын кескин сындап жүргөн саясатчылардын катарын толуктап келесиз. Биздин коомдо билесиз, дагы бир жолу белгилеп айтып кетсем дагы ашыкча болбостур, батышка болгон ушундай терс түшүнүк күч алган. Жогорку сөзүңүздө сиз бул бир пропаганданын негизинде болуп атат деп айтып атасыз. Бирок пропаганданы дээрлик эске албай койгон күндө дагы бизде мына эл арасында батыш дегенде сөзсүз түрдө баягы батыштын акчалай институттары, батыштын демократияга болгон, адам укуктарына болгон, ошол эле мисалы түрмөдө отурган адамдарды сабабагыла, тийбегиле, буларга укук бергиле деген баягы көп акча салат, же болбосо таза суу маселесин чечип берүүдөгү баардык артта калат дагы ал жардамдар. Анан биринчи кезекте эле баягындай руханий же болбосо бир маданий тармактагы баалуулуктар кагылышы келип чыгат да. Анан ушул маселеде бул ушул коркуу, бул коркуубу же бул кептердин чындыгында баягы негиз барбы бул нерселерге? Батыш дегенде сөзсүз түрдө терс. Мен ойлойм эркин, бул дагы эле айланып келип пропаганданын таасири. Биздин ушул коңшуларыбыздын пропагандасы жана дагы басып айтып келет, биздин президенттердин көпчүлүгүнүн пропагандасы коомго ушунчалык бекем сиңип калганда, демократиялык мамлекеттер жаман, алар бизге ошо бул жаман нерселерин алып келатат деген. Мисалы мен бир үлгү келтирейин. Немецтердин Мерседесин жакшы көрөбүз. Американын телефон Apple'дарын жакшы көрөбүз. Япониянын Sony'син жакшы көрөбүз. Бирок эмнегедир алардын башкаруу моделин, демократиясын кабыл алгыбыз келбейт. Ошол Мерседести, телефонду, телевизорду же болбосо башка бир технологияларын жакшы көргөндөй эле, ошолор жакшы болгондой эле, алардын башкаруу модели дагы туура. Демократиялык башкаруу, адам укугун сактаган, эркиндикти сактаган, реформаларды киргизген, бул туура болуп эсептелет. Ошондуктан биз коркпостон туруп, саясатчылар, граждандык активисттер, журналисттер ошол телефон сыяктуу, Мерседес сыяктуу жакшы мамлекеттердин башкаруу моделин кабыл алганды коомго айтып, түшүндүрүп, ынандырышыбыз керек. Бул азыркы жаңы ошо чыгып аткан конституция долбоорунда бирден бир эң негизги өзгөрүү бир эле сөздү экинчи сөзгө алмаштырууда болуп чыкты да. Мен окуганданчы буга чейин биздин конституция укук бардыгынан бийик десе, укук үстөмдүүлүгү тууралуу башталган, преамбуласында дагы, негизинде дагы. Азыр болсо нравственный деп атат да, башкача айтканда мындай традициялар, улуттук аң сезим, көз караш деген сыяктуу нерселер. Демек, укуктан бийик ошол биздин улуттук аң сезимди коргоо, ошол улуттук аң сезим негизинде мамлекетти ишти алып кетүү деген жалпы калың элде запрос бар. Бирок аны конституциянын негизинде киргизип коюу канчалык негиздүү, бул канчалык кооптуу, же болбосо канчалык элге пайдасын алып келет да, ушул темада. Мен эми бир дагы мамлекетте ушундай конституцияларына ушундай бир беренелерди киргизгенди көрө элекмин. Мындан бир 10-15 жыл мурда Малайзияда болгон.
өзгөчө бир улутчулдук аң сезимди, кызыкчылыкты киргизген ошолор болгон, чынын айтышыбыз керек. Бирок бир убакыттан кийин алар түшүндү, бул туура эмес жол экен. Мен ойлойм, биз ошол башка мамлекеттердин тажрыйбасынан үйрөнүшүбүз керек дагы, ошол жолго барбаганга аракет кылышыбыз керек. Бир нерсеси, бул азырынча жөн гана проект, бул азырынча жөн гана сунуш болду, кайсы бир топтун, кайсы бир бөлүктүн сунушу. Мен ойлойм, келечекте мындай нерселер Конституциядан орун албайт дагы, өзгөрүүлөргө келебиз деп. Жакын келечекте. Жакын убактарда, анткени талкуулап атпайбы азыр, талкуу болуп атат да. Талкуу менен өзгөрөт алардын бардыгы. Мен ойлойм, башка көз караштагы адамдардын дагы көз карашы кирет. Туура эмес нерселерди алабыз, туура нерселерди кабыл алганга менин оюмча барат болушубуз керек да. Бул биринчиси. Экинчиси, эгерде коом тарабынан басым күчтүү боло бере турган болсо, анда мүмкүн конституциялык реформага, референдумга барбай калуу мүмкүнчүлүгү дагы бүгүнкү күндө аябагандай жогору. Ушул конституциялык реформалар чыкканда биз интернет тармактарын жакшылап изилдеп көрсөм, элдерде ошол конституциялык реформалардын айрым пунктлары менен же болбосо толугу менен макул болбогон коомдун бир катмарында дароомунда эки колун көтөрүп, болду, бүттү, эми ушу менен жашайт окшойбуз, ушундай болду деп, мындай кандай айтсам, ишенбестик, толугу менен баш ийип берүү, моюн сунуу күч алгандай сезилип калды да мага. Анан эмнеге ушундай? Мындай көпчүлүк же болбосо учурдагы бийлик, аны кандай атасак дагы, учурда бийлик бар. Анын легитимдүүлүгүн, кандай иш алып барып жаткандыгын керектүү органдар, керек болсо тарыхта өзү көрсөтүп берет. Бирок бизде ушундай бир түшүнүк бар окшойт да коомдо. Бийлик кандай айтса, эң алдын койдо дагы, эң жана сиз айткан баягы алдын ойлогон, аналитикалык билими күч болгон адамдарды дагы дароо мындай ичинен бир нерсеси сынып калгандай сезимдер кылып атат да мага. Ушундай сезимдер жокпу сизде да? Эми дүйнөнүн баарында эле адамзаттын же болбосо калктын көпчүлүгү мындай тынч болот, көп нерселерге аралашкысы келбейт да. Адам жалпысынан бир жөнөкөй эле нерселер менен жашайт да. Жакшынакай үй бүлө, кандайдыр бир анча-мынча оокатыңа жеткен дүйнөң болсо, жалпы адамзат ушундай жөнөкөй нерселер менен жашайт. Элдин бардыгына саясат кереги жок. Бирок кандайдыр бир учурлар болот, эл, коом активдешет, саясатташат, ошол моментте саясатка аралашкан адамдар көбөйө баштайт. Эми адамдардын 6 октябрдагы, 5 октябрдагы окуяларды жасап, андан кийин кандайдыр бир тынч убакытка келгени бул нормалдуу эле процесс. Бирок кандай болгон күндө дагы бүгүн жалпы коом бир топ салыштырмалуу түрдө саясатташып, активдүү болуп турат. Бул өзгөрөт. Баары бир активдүү адамдар көп, активдүү саясатчылар көп. Бул сөзсүз түрдө азыркы убактагы жана бир 3-4 ай кийинки саясатка таасир берет. Мен бир окуяны айтып берейин. 2012 жылы Саакашвили бизди Грузияга чакырып калды. Анан бир 10-15 депутат, бир 10 чакты журналист болуп, мен уюштуруп, Абдрахманов деген депутат экөөбүз алып барып келдик ошол жака. Анан Саакашвилинин кабинетине кирсек эле чоң кылып бир портрет эмес, же бир сүрөт эмес, мужество деген сөздүн түшүндүрмөсүн жазып коюптур. Множество. Мужество. Англисче жазып коюптур, courage деп. Анан кийин мен өзүнөн сурап калдым, эмнеге жаздыңыз десем, ал айтып калды. Саясат өзгөчө ушул транзиттик мамлекеттерде, авторитардык мамлекеттен демократияга өтүп аткан мамлекеттерде бул сөзсүз түрдө эрдик, эр жүрөктүүлүк аркылуу келет да. Анткени эр жүрөк адам болбосо, анча-мынча нерседен коркпогон, көз карашын айта ала турган адам болбосо, саясатчы болбосо, жаран же журналист болбосо, бизге окшогон мамлекеттерде мамлекетти өзгөртүш өтө оор. Анткени бийликтин басымы, коомдун басымы аябагандай күчтүү. Көп адамдар коркот андан. Ошол эр жүрөк адамдар гана каршы туруп, эр жүрөк адамдар гана жол көргөзүп, өзгөрүүлөргө алып келатат. Бизде азыр Кыргызстанда өзгөчө жаштардын арасында байкасаңар, кыздардын арасында, балдардын арасында, жарандык коомдо журналисттердин арасында эр жүрөк адамдар аябагандай көбөйүп келатышат. Эр жүрөк болуу бир, ал эми ошол эр жүрөктүүлүккө бир сынак да болот да адамдачы. Экзамен болот. Канчалык баягы ар бир адам өзүнүн эр жүрөктүүлүгүн деп ойлойт. Адам негизи өз жөнүндө жаман ойлогондо жаман көрөт да. Ошол эр жүрөктүүлүккө сынак келгенде сынып калбоо, же болбосо позициядан тайып кетпөө, ал башкача маселе. Бул аябагандай маселе. Мен айтам, мен ойлойм, Кыргызстанды өзгөртүш үчүн бизге эки маанилүү компонент деп айтар элем. Биринчиси эр жүрөктүүлүк, бул аябагандай маанилүү. Анткени Кыргызстанда саясат менен алектениш өтө оор. Саясат менен баш көтөрүп койсоң камап таштайт алып барып.
баарыбыздын да түрмөгө түшүп келип атабыз, анча мынча баш көтөргөндөрдүн бардыгы. Ошонун бардыгын авторитардык бийликтер жасайт. Экинчи ал дагы жетишсиз. Кыргызстандагы жаранды коом, активдүү жарандар жалпы улутубуз билимдүү болушу керек. Билим менен эр жүрөк бирге турган болсо, биздин мамлекет тез өзгөрөт жана тез өнүгөт. Эми эфирибизге аз мүнөттөр калыптыр. Мен чоң саясий айдыңдан сизге бир мындай жеке маселе бергим келип турат. Сиз ошол камакка алынган күндөрү сиздин уулуңуз, жаңылышпасам, Азат Равшан социалдык тармактарда байма-бай өзүнүн позициясын билдирип турду. Мындан башка дагы бир канча саясатчылардын уул кыздары, ошол эле Алмаз Ошеновичтин кызы, Кадыр Атамбаев, Текебаевдин кызы өзүнүн позициясын ушундай билдирип жүрүшөт да. Анан ушул саясатка барган адамдын тагдыры өзүңүз айткандай ошо эл жүрөктөрдү талап кылат, анан ар кандай сыңоорго алып келет экен. Балдар менен кантип сүйлөшсө болот? Ошол жака кирип чыккандан кийин, негизи эле ушул айдыңга түшкөндөн кийин, себеп бул жөнөкөй адамдык сезимдер тууралуу да, башкача айтканда аталык сезимдер. Ушуну айтып өтсөңүз да, эфирибиздин аягында. Эми мен ойлойм, балдардын баары менен эле биз колубуздан келишинче баягы бир эле ата эне эмес, балдар менен достук мамиле болуш керек. Жакын, жөнөкөй нерселер менен бириктүү, коммуникация, жөнөкөй мындай баарлашуу күчтүүрөөк болуш керек да. Ошондо балдар менен ата эненин ортосунда жакшы мамиле пайда болот. Мисалы мен кичинекей кызыман байкадым, азыр 10-до. Ушул мен 11 айга жаттым, жакын түрмөдө жаттым, аябагандай чоң өзгөрүү болду. Мурда мен байкабаган сапаттары ачылды да. Саясатты бир чоң адамдардай иликтейт. Чоң адамдардай саясатка кызыгат. Анан мүнөзүндө аябагандай чоң өзгөрүү болду да. Мен байкабай мурда саясатка аралашпай жүргөн Азат улуу балам саясатка аралашып баштады. Андан кийинки кызым Каныкей ал саясатка аралашып баштады. Ушинтип биз бири-бирибизге аябагандай чоң түрткү болот экенбиз да. Кризис кээ бир убакта бул бир эле кризиске алып келбейт. Кризис кээ бир убакта бул тетирисинче жакшы нерсенин башаты катарында мен ошол түрмөгө түшкөндө байкадым, менин балдарымда аябагандай чоң өзгөрүүлөр болду. Азыр мынакей отуруп алып сүйлөшкөндө биз ошол саясат жөнүндө, экономика жөнүндө, келечек жөнүндө көбүрөөк сүйлөшчү болдук. Мурдагыдай үй бүлөдөгү эле нерсе эмес, эми башка бир деңгээлде күчтүү коммуникация пайда болуп калды. Саясат канчалык кооптуу экенин билип, сезип туруп коркпойсузбу? Жок, мен коркпойм, себеби мен саясатка активдүү жүргөнүмө мынакей 20 жыл болуп калды. Мен ошол балдарыма деле айтып келчүмүн дайыма. Кыргыз саясаты өтө коркунучтуу. Анткени бардыгын президент чечет. КГБ дагы, прокуратура дагы, сот дагы толугу менен президентке баш ийет. Президент кимди кама десе, алар алып келип туруп камап таштайт. Ошондуктан биз саясатта дайыма кыйынчылыкка, оор нерсеге даяр болуп келишибиз керек. Деген сиздин жыйынтыктуу сөзүңүз менен эфирибизде жыйынтыктайлы. Чоң рахмат келип келгениңизге. Силерге да. Алдыдагы чоң максаттарыңыз бар экен. Кандай болгон күндө дагы ийгилик каалап өтөлү. Биз ушун менен бүгүнкү экинчи мейманыбыз Равшан Жээнбеков менен болгон маегибизди жыйынтыктайбыз. Азыр конокту узаталы. Ага чейин фестиваль тууралуу кыскача анонс көрөбүз. Андан соң мен сиздер менен бүгүнкү кезек менен коштошом.
кечтин кезекчиси Эркин Нурбаев. Ушу менен 3 күндүн кечи бүгүнкү чыгарылуубуз өз кезегине келип жетти. Биз баарыңыздарга ушул күндүн жакшы жыйынтык болуусун каалайбыз. Албетте жашоо алдыны көздөй кете берет. Канчалык саясат болбосун, канчалык оор күндөр башыбыздан кечирбейли, айга келип бардыгы жакшы болот деп мен сиздерди ынандырып кете алам. 3 күндүн бүгүнкү кечтин кезекчиси мен Эркинбек Нурбаев, ТВ1 Чекит KG каналы болду. Барыңыздар сак саламатта туруңуздар. Көрүшкөнчө